Урматтуу бүгүнкү жыйын катышуучулары, урматтуу миграция кеңешинин мүчөлөрү, кош келипсиздер. Биринчиден терең ыраазычылык билдиребиз. Убакытта келип, ушу жыйынга катыш берип отурганыңыздарга. Бүгүнкү Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин төрагасынын алдындагы миграция кеңешинин катардагы жыйыны болуп атат. Бул жыйынды бир кеңейтилген отурумда жасайлы деген максатта жасап жатабыз. Дагы бир жолу келгениңиздер үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Анда жыйынды ачуу үчүн алгачкы сөздү Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин төрагасынын алдындагы Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин төрагасынын орун басары Исаева Жемиля Кубанычбековна беребиз. Рахмат. Урматтуу кеңештин мүчөлөрү, урматтуу катышуучулар, чакырылгандар. Биринчиден барыңыздарга миграция кеңешинин иш жыйынына катышууга мүмкүнчүлүк таап келгениңиздерге ыраазычылыгымды билдирем. Миграция маселелери боюнча кеңеш миграция чөйрөсүндөгү маселелерди алда толук жана объективдүү чечүүнү камсыз кылуу максатында мекендештер менен өз ара аракеттенүү, иммиграция маселелери боюнча координациялоону камсыз кылуу, ошондой эле мыйзамсыз миграциянын, адамдарды сатуунун алдын алуу үчүн миграцияны пайда кылган жана коштогон жагымсыз факторлорду жеңилдетүүгө жана азайтууга багытталган миграциялык процесстерди турукташтыруу максатында түзүлгөн. Белгилей кетчү нерсе, миграция кеңеши миграция жаатындагы бардык кызыктар тараптардын ой пикирлери, иш аракеттерин жөнгө салуу, бул тармакта туура мамлекеттик саясатын жүргүзүү боюнча жаңы ыкмаларды иштеп чыгуу үчүн түзүлгөн аянтча. Кеңештин алдында атайын катчылык да түзүлүп, бүгүнкү күндө ишмердүүлүгүн жүргүзүп келе жатышат. Миграция тармагы Кыргызстан үчүн өтө маанилүү, калкыбыздын бүт катмарларына тиешелүү тармак болуп калды. Кыргызстандын чет өлкөлөрдөгү мекендештерибиздин көпчүлүгү Кыргыз Республикасына кайтып келүү күчтүү сезимдерин жана үй бүлөлүк байланыштарын сактап калганын көрсөтүп турат. 150дөн ашуун кыргыз диаспорасынын адам, каржы жана тармактык ресурстары көптөгөн мүмкүнчүлүктөрү бар. Алардын арасында өлкөнүн коомдук жана экономикалык өнүгүүсүнө салым кошууга даяр, жогорку квалификациялуу жана компетенттүү адистер арбын. Кыргыз Республикасынын 1 миллиондон ашык жарандарынын чет мамлекеттерге чыгып кетүүлөрү, чет өлкөлөрдө кыргызстандыктардын көп сандаган жердешчил бирикмелеринин түзүлүшүн алдын ала аныктап берди. Эмгекчи мигранттар, мекендештерибиз барган өлкөлөрдө жаңы ири диаспоралар пайда болду. Алардын эң ириси Россия Федерациясында. Жаңы диаспоралар Казакстанда, Туркияда жана Түштүк Кореяда, бир катар Европа өлкөлөрүндө жана Америка Кошмо Штаттарында бар. Өлкөнүн улуттук коопсуздугун, анын туруктуу социалдык, экономикалык жана демографиялык өнүгүүсүн, ошондой эле эмгекчи мигранттардын иш менен камсыз болуу процесстерин башкаруу, андан ары өнүктүрүүнү камсыз кылуу үчүн бир катар иш алардын комплексин ишке ашыруун зарыл. Биздин чет мамлекеттерде иштеп жаткан жарандарыбыздын мекенибиздин өнүгүүсүнө кошкон салымы айтып жатканда, албетте, биз алардын көйгөйүн да чечкенге аракетибизди жумшашыбыз керек. Чоң рахмат. Рахмат, Жемиля Кубанычбековна. Анда кийинки сөздү мен өзүм алсам, уруксат болсо, кеңештин ошо 2022 жылдагы ишинин жыйынтыгы жана кеңештин 2023 жылга карата иш планын бекитүү боюнча анан кененирээк бир маалымат берсем. Уруксат берсеңиздер, ортоңку трибунага чыксам. Ортого чыгат. Рахмат. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин төрагасынын алдындагы миграция кеңеши 2020 жылдын 4 декабрында түзүлгөн.
түзүлгөндөн кийин эле 15 декабрда биринчи жыйыныбыз болуп өткөн. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, ал мезгилде ошол ковид пандемия апаты аябай күчөп турган мезгилде ошол күчөп көптөгөн мекендештерибиз Кыргызстанга кайтып келип, жылдын аягында ошол кайра Кыргызстандан чет өлкөлөргө агылып чыгып аткан мезгилдер болгон. Ошол жерге бир аз токтоло кетейин дедим, себеби дегенде ошол мезгилде өзүңүздөр жакшы билесиздер, бир аз ба өткөөл мезгил болуп аткандыгына байланыштуу, анан көйгөйдүн көптүгүнө байланыштуу болгондо да ошол Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн алдындагы миграция кызматы жоюлуп, анын ордуна эки министрликке бөлүнүп берилген болчу. Ошол мезгилде пайда болуп калып, биз дагы анан бизге дагы мындайча айтканда бир жакшы эле бир жүк болду. Кыскасын айтканда, ошол мезгилдеги каржы полициясы, аэропорт, Ош, Манас аэропорттору, авиакассаларга чейин барып, мындайча айтканда жумушту аткарып, кыскасын айтканда бир бат эле миграция жумушуна ички Кыргызстанда болуп аткан ошо миграция жаатына бат эле киришип кеттик да. Биздин көз караш боюнча миграция жаатында негизги бир 5 багыт бар. Биринчиси бул миграция чейинки даярдык. Мекендештер Кыргызстандан чыкпай туруп, бардык тарабынан даярдалышы керек. Экинчи маселе бул мекендештердин укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоо. Ошондой эле диаспоралык уюмдар менен тыгыз иш алып баруу. Үчүнчү багыт мекендештерди Кыргызстанга кайтаруу жана реинтеграция. Иммиграциялык төртүнчү багыт боюнча айта кетсек, бул иммиграциялык көзөмөл, башкача айтканда, Кыргызстандын аймагына келип аткан чет элдик жарандардын келүү шарттарын жана тартибине көңүл буруу. Анан 5-чи багыт бул маданият, тил, тарых. Албетте бул ошол чет өлкөдө жүргөн биздин мекендештерге тиешелүү болгон маселе. Себеби дегенде өзүңүздөр жакшы билесиздер, чет өлкөгө чыкканда мурун эң негизги көйгөйлөрдүн бири бул айталык укук коргоо, же болбосо ошол кызыкчылыктарын коргоо, же бир жумуш маселелер боло турган болсо, тилекке каршы деп койсок болот. Акыркы жылдары ошол биздин мекендештердин эң негизги көйгөйлөрү бул ошол кыргыздын тарыхы, тили, маданияты болуп калды. Ошондуктан ушул жаатта да көңүл буруу зарыл деп эсептейбиз. Жогоруда белгиленген миграциялык саясаттын бардык багыттары мамлекет тарабынан комплекстүү, координациялуу жана сапаттуу ведомстволор аралык иш аракеттерди талап кылат. Жогоруда белгиленген багыттардын ар бири өзүнчө чоң маселелер, ар бири өзүнчө мамлекеттик орган болгондо да жетишүү кыйын. Көпчүлүк мамлекеттерде, алыс барбайлык Турция, Азербайжан, Армения, Молдова жана башка мамлекеттерде жогоруда белгиленген багыттын ар бирине өзүнчө көңүл болуп, мамлекеттик органдар ачылып, фокусту коюп иштешет. Миграция маселелерин биз бир социалдык көйгөй катары карабашыбыз керек. Биздин мекендештерибиздин азыркы статусун ачык эле коркпой эле айтсак болот, алар мигранттар эмес, алар инвесторлор. Бул сөздүн бардык мааниси жагынан караганда акча каражаты улуу, идея, маданият, жаңы технология, жаңы техника, кыскасын айтканда жакшылыктын, ийгиликтин өнүгүүнүн инвесторлор десек болот. Мекендештердин которгон акчасынын ички дүң продукциясынын 30%дан ашыгын түзөт. Өнүгүп жаткан мамлекеттерде ички дүң продукциянын ВВПнын көпчүлүгүн түзгөн багытка өзгөчө көңүл бурулуп, өз алдынча мамлекеттик орган кылып түзүшөт. Көйгөйдүн чыгып келүү себептери менен иштөөгө басым жасоо зарыл деп эсептейбиз. Биз дагы деле өрт өчүргүчтүн ролунда болуп атабыз. Маселе чыкканда барып баса калып, андан кийин шлангдарды жыйнап алып, кийинки өрттү өчүргөндү күтүп атабыз. Өзүбүздүн сунуштарыбызды айта кетсек, биринчи багыт боюнча миграциялык ресурстук борборду ачып, бул маселеге райондук жана айылдык деңгээлдерге көңүл буруу керек. Сыртка чыгарга чейин кесиптик техникалык окуу жайдан кесипке ээ болууга шарт түзүү керек. Ошол окуу жайлардын базасында да миграцияга чейинки даярдык маселелерин чечсе болот. Биздин кесиптештерибиз кече жакында эле Ташкентке барып келишти. Ошол жерде көргөн тажрыйбасы менен бөлүштү. Аябай сонун тажрыйба экен. Мен ойлойм, алар менен кызматташып, ошону да бизге алып келсек болот. Бул Ташкентте Өзбек Республикасында, Өзбекстан Республикасында түзүлгөн моноцентрлер боюнча. Аны кененирээк дагы айтып беребиз. Экинчи багыт боюнча бизде азыр бир нерсе десек эле акча жетишпейт, кадр тартыш дейбиз. Ал туура. Кол жетпейби? Мүмкүнчүлүк жокпу? Анда биздин оюбуз боюнча ошол кээ бир кызматтарды, чет өлкөдө мекендештер көрсөтөн кызматтарды аутсорсингке берүү керек.
Бул жолу менен мамлекеттик органдарды көп түйшүктөн жана чыгымдардан арылтсак болот. Мисалы, Австрияга виза алуу үчүн мен Австриянын элчилигине барбайм. Болгону бир консулдук визалык борборго барып, ошол жерге документтерди тапшырам, ал жерде документтерди тариздеп, первичный обработканы жасап туруп, элчиликке барып, визаны жасап, анан мага беришет да. Ушул сыяктуу эле кызматты мен ойлойм мамлекеттик органдар макул. Ошол визалык борборлорго жеке менчик компанияларга ишенбесин, бирок диаспоралык уюмдарга берип, ошол кызматтардан бөлүшсө болот деген ойдобуз. Үчүнчү багыт боюнча миграция жаатын мурункудай социалдык көйгөй эмес, инвестициялык, экономикалык мүмкүнчүлүк катары карашыбыз керек. Кыргыз Республикасынын статистика комитетинин жана Улуттук банкынын сайттарынан алынган официалдуу маалыматтарга таянсак, акыркы 10 жылда 2012 жылдан 2021 жылдары Кыргызстанга келген түз чет элдик инвестициянын көлөмү 8,75 миллиард долларды түзгөн. Башкача айтканда 9 миллиард. Мекендештердин 10 жылда которгон акча каражатынын суммасы 22,9 миллиард болот. 23 миллиард долларга жакын. Бул деген келип аткан түз инвестициянын көлөмүнөн 2,5 эсе көп. Өзүбүздүн ички инвесторлорубуздун мүмкүнчүлүктөрүн толук кандуу пайдалануубуз зарыл. Азыркы мезгилде иштебей жаткан мекенин программасынын алкагында да бир топ инвестициялык долбоорлорду ишке ашырууга чоң мүмкүнчүлүктөр бар. Мамлекеттен көп деле каражат саптабай, мекендештер өздөрүнүн каражаттарына мекемелерди ачып, артынан калган мекендештерибизди Кыргызстанга ээрчитип келүүгө мамлекет шарт гана түзүп бериши керек. 4-чү багыт боюнча мыйзамдарга ылайык Кыргыз Республикасына чет өлкөлүк жумушчу күчүн агылып келишин жөнгө салуу боюнча иштерди жүргүзүүнүн жүрүшүндө ички эмгек рыногун коргоодо артыкчылыктуу. Башкача айтканда, бул иш бош орундарды ээлөө үчүн жергиликтүү кадрлардын артыкчылык укугун милдеттүү түрдө эске алуу менен бирге ишке ашырылат. Бүгүнкү күндө чет өлкөлүк жарандардын жана жарандыгы жок адамдардын иштөөсүнө уруксат берүү үчүн мамлекеттик алымды жогорулатуу зарыл болгон учур бышып жетилди. Бул өз кезегинде чет өлкөлүк жарандардын мыйзамсыз эмгек ишмердүүлүгүн кыскартышына оң таасирин тийгизет. Ошол эле учурда чек арадан өтүүгө көзөмөлдү күчөтүү зарыл. Анткени апрель айынан сентябрь айларына чейин коңшу мамлекеттерден көп сандаган мигранттар Кыргызстандын аймагында жүргөндүгү баарыбызга маалым. Кыргызстанга чет өлкөлүк жарандарды, анын ичинде этникалык кыргыздарды жана качкындарды киргизүү жана калкты иш менен камсыз кылууга көмөктөшүү жана улуттук эмгек рыногуна мониторинг жүргүзүү боюнча чаралардын комплексин иштеп чыгуу зарыл. 5-чи багыт боюнча жогоруда айтып кеткендей, ошо маданият, тил, тарых боюнча бул жака да көңүл бурушубуз керек. Себеби дегенде жогоруда айтып кеттим, дагы бир жолу басыла белгилеп кетем. Бул аябай чоң көйгөй болуп атат. Себеби дегенде биздин жарандардын биринчи мууну барганда мүмкүн анча сезилбеди эле чет өлкөдө. Азыр ошол жарандардын балдары жада калса азыр неберелер да пайда болуп калды. Ошол муун, ошол айталык бир экинчи, үчүнчү муундар ушул биздин тилден, тарыхтан, маданияттан алыстап баратат. Ушул себептен ошол жаатта дагы ишти күчөтүү зарыл. Мындан сырткары, миграция жаатындагы изилдөөлөргө, аналитикага басым жасоо зарыл. 30 жылда өзүбүздүн башыбыздан өткөргөн мүчүлүктөргө сары эсеп салып, башка өлкөлөрдүн тажрыйбаларынан Кыргызстанга туура келген керектүүсүн алып иштөө алдаганча чыгым аз жана жеңил жол. Жогоруда белгиленген багыттарды ишке ашырууда көмөктөшүү. Бул процессти тездетүү максатында Жамиля Кубанычбековна белгилеп кеткендей, миграция кеңешинин чет өлкөлөрдөгү коомдук өкүлдөрүн тандап дайындап алдык. Алардын негизги функциялары бул аянтчаларды уюштуруп, мамлекет менен тагыраагы Кыргыз Республикасынын жогорку кеңеши менен чет өлкөлөрдөгү мекендештердин жана диаспоралык уюмдардын ортосунда көпүрө болуп иштеп берүү. Бүгүнкү жыйындын миграция кеңешинин бир нече багыттар боюнча эксперттик жумушчу топторду түзүүнү сунуштайбыз. Ушул сыяктуу эле жумушчу топтор биздин коомдук өкүлдөрдүн арасында түзүлөт. Ошол эки тараптагы жумушчу топтордун ортосунда карым катнашты күчөтүүнүн үстүндө жигердүү иш алып барабыз. Жогоруда айтылгандардын негизинде бүгүнкү күндө Кыргызстандын иш менен камсыз кылуу жана эмгек рыногу чөйрөсүндө бирдиктүү бир мамлекеттик органды түзүү зарылчылыгы келип жетти деп эсептейбиз. Бул маселе буга чейин да бир нече көтөрүлгөн. Мен жогоруда белгилеп кеткендей,
кандай десем, ошол багыт, ар бир багыт боюнча, мисалы Арменияны айтайын, Арменияда мисалы диаспоралык уюмдар менен, диаспоралык өкүлчүлүктөр менен иштөө боюнча өзүнчө бир уюм, ал эми алардын укугун коргоо боюнча бир өзүнчө уюм түзүлөт да. Бизде тилекке каршы ошол жанагы баары биригип туруп эле бир орган болуп калган. Ошондуктан мен ойлойм, ар бир багыт боюнча, ар бир өзүнчө ошол мекендештер менен, диаспоралык уюмдар менен, анын ар бир багыттардын өзү менен өзүнчө иш алып барууга убакыт жетти. Ошол себептен ушул жерде буга чейин көтөрүлгөн депутаттардын тарабынан көтөрүлгөн маселелер, кечээ биз ошол чет өлкөдөгү коомдук өкүлдөр менен жана мекендештер менен да жолугушуу уюштурганбыз онлайн. Ошол жерде да көптөн көп суранып эмне кетишти, ошол бирдиктүү бир орган Кыргызстан тараптан түзүлсө деп. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Суроолор болсо жооп берүүгө даярбыз. Процедурный 6-й микрофон. Ордуңуздан эле айтасызбы? Чоң рахмат. Жамиля Кубанычбековна, бул жигит азамат жигит экен да. Азыр ушул турушта министр болсо, мисалы, ушундай докладдарды кылса жакшы болот эле. Биздин жыйын азыр бул тармакта көрсөтүлгөн Камила Абдразакова отурат, Надира Нарматова отурат, мындай тажрыйбалуу депутаттарчы. Анан биздин фракциядан да келген бүгүнкү жыйындын тартибин мен сунушум. Биздин арабызда азыр суроолор болот да. Тышкы иштер министрин, ички иштер министрин, анан миграция министрин ушул тушубуздагы өкмөттүн ордуна отуруп туруп, анан бул жактан берген суроолорго жооп берип турса жакшы болот эле. Бул биринчиден. Экинчиден, азыр сиз айткан бул жогорку кеңештин төрагасынын алдында түзүлгөн кеңештин бюджети канча? Бюджет тилекке каршы жок. Көрдүңүзбү? Бюджетиңиз жок. Азыр сиз айтып аткан сунуштардын баардыгы, эксперттик топтордун баардыгы бул курук гана айтылып кала турган сөз болот. Миграция бул улуттун коопсуздугу. Миграция менен мына келген аз депутаттар дайым бул жерде кыйкырып жүрөбүз. Мына арабызда отурган генерал отурат, жана башкалар бүт баары угуп, жазып коюп эле кетип жүрүшөт. Эгер миграцияга көңүл бура турган болсок, ишке өтөйлү. Ишке өтүп, булардын буга чейин жогорку кеңештин токтому аткарылдыбы? Миграциянын өзүнчө бөлүп чыгуу боюнча кандай иштер болуп атат аткаруу бийлиги? Министрлик болобу же өзүнчө департамент болобу? Ошол миграциядагы биздин чыккан мыйзамдардын аткарылбай жаткандарын сурайлы. Азыр мындай жөн эле курук сөздөр менен элибиз да тажады, бул жакшы жыйын болбой калат. Ошон үчүн менин сунушум, урматтуу өкмөттүн өкүлдөрү, өзүңүздөрдүн ордуңуздарга отуруп туруп, анан жооп берсеңиздер жакшы болот эле. Урматтуу Жамиля Кубанычбековна. Рахмат. Өкмөттүн өкүлдөрү, келиңиздер анда бул тарапка отуруңуздар. Эльвира Жыргалбековна, кнопкаңызды басып эле сүйлөй берсеңиз. Ооба. Рахмат. Саламатсыздар, урматтуу коллегалар, урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары. 3 ай мурда мен август болуш керек, биз август айында чогулганда, ошондо июнда Екатеринбургка чоң делегация барып, Кыргыз өкмөтүнүн экономика министринин жетекчилиги астында барганда, Екатеринбургда диаспоралар кайрылып, биздин балдарыбызды ушу алтын балалыкка эс алдыралы деп абдан чоң сураныч менен кайрылышып, ошондо отурумда жакшы чечим болгон да. Августта ошентип Россиядагы Екатеринбургтар балдарыбыз 200 баланы алып келишип, эс алдырып, абдан мындай жакшы маанай менен кетишип, бирок андан кийин болгон отурумда, бул сентябрь болуш керек, мен адашпасам, ошол отурумда ушул төраганын алдындагы миграция кеңешинин отурум болгондо, биз такташканбыз да, саламаттык министрликке, тышкы иштер министрлигине тапшырма, протоколдук тапшырма кетиш үчүн отурумдун жыйынтыгы келмек да, негедир ошол протоколу келген жок.
мен түшүнбөйм эмнеге мындай болуп калды. Ошол протоколдо так жазылмак. Ар бир жай гана эмес, жалпы жыл боюнда жалаң гана Орус Федерациясы эмес. Бул деген интернетке чыгып кеткенден кийин, мисалы Италия, Европадан, Турцияда жүргөн биздин жарандарыбыз жарандыкты Россиядан мүмкүн алышкан, мүмкүн башка жерде алган, бирок мекендештерибиз кайрылышып, биздин да балдар ошо эс алып кетишсе жакшы болмок эле деп. Ошондо саламаттык сактоо министрликтагы бекер кыла албайбыз. Бул жолунда бекер болгон, туура түшүнгүлө, чыгымдар көп, бул мамлекет мойнуна илинип атат дегендиктен, ошондо отурумда биздин диаспоралык өкүлдөр да макул болушканда, бизге бир фиксированный сумманы бериңиздер, биз түшүнөбүз, биз деле акта иштеп оокат кылып атабыз, балдарыбызды өзүбүз жеткиребиз, бияктан да бир сумманы тактап берсеңиз төлөйбүз. Бизге эң негизги мамлекет тарабынан балдарыбыздын коопсуздугу, анан ошо кепилдик бериңиздер. Аман эсен балдарыбызды бияка алып келсек, анан бир 5-10 күндөн 7-10 күндөн кийин кайра алып кетип атканда, чтоб коопсуздугу болсун деп ошентип сүйлөшүлгөн да. Бул жерден айтып кете турган, протоколго жазып койсоңуздар, көпчүлүк диаспоралардан ошо кайрылуу келген, интернет баракчалар аркылуу көбүнчө Facebook, Instagramдан жазышып, кандай биз кантип балдарыбызды силер тарапка жөнөтүш үчүн кандай кайрылуу керек, ким тарабынан керек, ошону деген ушул кеңештин астында болобу, же бизде атайын миграция өкүлчүлүгүбүз бар, Минсоцтурдун астында, ошол жетекчилердин астында болобу, кандай бир же бир чоң баракча интернеттен ачабызбы деп биз талкуулабадык белек. Бирок аягында протокол жок. Анан ошол жерден кыргыз тили боюнча да сүйлөшкөнбүз. Ал жерден деген диаспоралар менен кантип байланышабыз, ошол жөнүндө тактаганбыз, сиз айткандай. Көп мындай идеологиялык нерселерди тактап кеткенбиз да. Бирок заключениясын мен бүгүнкү күнгө чейин ала элекмин. Ошону чыгарып берсеңиздер жакшы болмок да. Бизге депутаттардын баарына берилсе. Ошол менден ошол балдар боюнча абдан чоң көп кайрылуулар келген, Жамиля Кубанычбековна. Ушуну деген сөзсүз түрдө төрага жеткирип, төрага да эми алмашылып калды, бирок ошол маалыматты жеткирсе, мен ойлойм баардыгы эле макул болушат. Рахмат. Рахмат, Эльвира Жылыбековна. Туура айтасыз, кече биз дүйнө боюнча дайындалган коомдук өкүлдөр менен жыйын өткөздүк элек. Ошол жерде дагы ыраазычылык билдирип, сизге ыраазычылык айтып атышат. Биринчи кезекте ошол Кыргызстан Урал диаспоралык уюму Екатеринбургдагы, андан кийин ошол социалдык тармактардан ошол жыйынды көргөндөр да ыраазычылык билдиришти. Сиз барган экенсиз, жыйынга катышкан экенсиз, ошол жерде сизге маселе көтөргөндө сиз жазып алып бул жака келип, төрага көтөргөн, төрага ушул жерден эле тапшырма берип, 1 айга жетпей дейт. Ушул маселе чечилип, ошол чет өлкөдө тарыхта биринчи жолу 100 мекендештерибиздин балдары келип, алтын балалыкка эс алып кетишкен дейт. Анан сиз белгилеген жыйында Кудай буйрса, эмки жылыга бир кененирээк курамда уюштуралы дегенбиз. Анан мен кошумчалай кетейин. Бүгүн Россия Федерациясынын Россотрудничество мекемесинин бул жактагы өкүлү жаңы дайындалыптыр, сентябрь айында, Альберт Фархатович деп. Ошол киши келди эле, ал киши менен да сүйлөштүк. Биз ал кишиге да ушул маселени коюп, бул жака алып келүүгө да жардам берүү, биринчиден. Экинчиден, биз сунуш бердик, ошол Россия Федерациясынын өзүндө лагерлерге биздин балдарды жайгаштырып берсе, эс алдырып, биз бул жактан же болбосо ошол мекендештердин арасынан мугалимдерди берип, бирок шарт койдук, ошол жалаң кыргыз тилинде болсун. Себеби дегенде 10 күн тең биздин балдар кыргыз тилинде, кыргыздын тилин, тарыхын, маданиятын үйрөнсө деп. Анда биз карап көрөлү деди. Эгер мүмкүн болсо аларды бул жака алып келбей, эми баарында мүмкүнчүлүгү жок Кыргызстанга келгенчи. Ошол жакта калгандарды ошол жакта лагерге жайгаштырып, биз бул жактан адистерди жөнөтсөк, тил боюнча, маданият боюнча, тарых боюнча. Же болбосо ошол жериндеги мекендештерин деле мен ойлойм тандап алса болот. Рахмат. Атазов Шайлообек Карабековичте сөз. Рахмат, суроолорум бар эле. Урматтуу Тышкы иштер министрлиги миграция маселеси боюнча мына жигиттей болуп, курч маселелерди көтөрүп, силердин тармак эмне үчүн иштебей атат? Мына кылган баланы мына коомдук уюм экен бул болгону. Бюджети жок. Ушундай балдардан тартпайсыздарбы? Миграция тармагы баткакка батып калдыңыздар да иштебей атасыздар. Жооп берип коюңчу. Мыйзамдар боюнча, сунуштар, чет элдеги мигранттардын укуктарын коргоо боюнча өткөндө мен 18-19 жаштагы жаш өспүрүмдөрүбүз канча Россияда десем билбей койдуңуздар. Алардын иш менен камсыз кылуу боюнча десек, жөн эле өздөрүнөн кое бергенбиз деп атасыздар. Мигранттарга бүгүн өзүнчө социалдык
өнүктүрүү тармагына кошуп бердиңиздер, башаламан болуп жатып калды да азыр. Абал кандай жооп берип койсоңуз, булар менен иштешип атасыздарбы азыр мына азыркы турган жигиттер менен, Тышкы иштер министрлиги? Бул кеңеш менен биз тыгыз байланыштабыз. Муну Медер Рахман өзү дагы тастыктап берет. Ушул жерде бардык болгон кайрылуулардын бардыгын мыйзам чегинде карап, тиешелүү жоопторду берип атабыз. Өзүнүн сунуштарыбызды дагы бергенбиз. Бул кеңешпе түзүлгөндөн баштап биз булар менен байланышта болуп, тиешелүү кеңешмелерге катышып, өзүнүн сунуштарыбызды берип атабыз. Ошондуктан бул маселе боюнча суроолор болсо, биз эми Булар силерге сунуш бериш керекпи же сиз буларга берип атасызбы? сунушту бардык органдар бериш керек. Миграция маселеси бул комплекстүү маселе. Ошондуктан ушул жерде отургандардын бардыгы сунуш берсе болот. Биз өзүнүн тиешелүү сунуштарыбызды бергенбиз. Алардын сунуштары боюнча да иштеп атабыз. Бир топ жыйын болгон, частный агентство занятости боюнча, мыйзамдар боюнча, туурабы Бедерахман да? Бир топ жыйындарды биз өткөзгөнбүз. Бул боюнча тиешелүү иштер жүргүзүлүп жатат. Мындан кийин дагы бул багытта биз ишти жүргүзөбүз. Бүгүнкү күндө өзүңүзгө белгилүү болгондой, миграция саясаты, бардык маселелер азыр тиешелүү министрликке биз штаттары менен бирге өткөрүп бердик. Москва шаарында өкүлчүлүгү ачылды. Биз өзүбүздүн эме компетенцияга жараша, бирок ошол биздин граждандардын укуктарын, кызыкчылыктарын коргоо маселеси бизде кала берет. Биз бул боюнча ишти уланта беребиз. Рахмат, элчилигиңизде штаттарды бөлүп бердик эле, ошол ишке кирдиби Россияда, Москвада? Канча штат? Эми өкүлчүлүктүн ишке киргени жөнүндө биздин замминистри миграция жооп берсе керек, себеби алар бул иш менен алар заниматься этип атат. Мендеги маалымат боюнча булар 11 күнү, 14 күнү биринчи граждандарды кабыл ала баштады. Нурдебек Базарбаевич ошондой да. 1 декабрдан официалдуу түрдө толук кандуу ишке киребиз деген бизде маалымат ушундай. Тагыраак маалыматты өз берип коет. Саламатсыздарбы, урматтуу катышуучулар, урматтуу Жамиля Кубанычбековна, урматтуу Шалыбек Карабекович. Жогоруда айтылгандай, 14 ноябрда жарандарды уже кабыл ала баштады. Мындай кылайлы, кыска эле, Москвада штатыңыздар иштеп баштадыбы, 3 ай болду? Иштеп баштады. Жок, 14-төн баштап уже официалдуу түрдө аккредитациядан өтүшүп, толук камдуу иштей башташты. Мен кийинки суроом МВД сизге. Ички иштер министрлиги Москвада билесизби канча адам ошол поставить этип эле кирип кетип атат. Таксовать эткени жаштар барат. Аларга ушундай мыйзамсыз иштер менен карматып коюп атат. Кыргыз жарандары канчасы отурат? Маалымат барбы сизде? Кантип иштешип атасыздар ошолордун укуктарын коргоо боюнча? Мамлекет кандай жардам көрсөтүп атат, кыргыз мамлекети? Урматтуу Шалыбек Карабекович, биз ошо кармалган биздин жарандар, кылмыш менен кармалган жарандардын арасында ага чейинки түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз. Өзүдөн ошол интернет булактарында, өзүнүн сайттарда ушундай кылмыштарга кабылып калышыңар мүмкүн, айрыкча акыркы убактар болуп жаткан таксилердин арасында бир топ жумуштарды жүргүздүк. Что бул чочун адамдардан сумка алганда же башка бир деген жумуштан алганда этият болгула, арасында ушу наркозаттар болуп калбасын деген негизде. Рахмат. Тышкы иштер министрлиги сиздер өткөндө биздин комитетке келгенде чет өлкөгө чыккан жарандарга өзүнчө бир центр ачабыз, укуктарын окутуп жөнөтөбүз деп ачылды ошол. Ачылбаган болсо көзөмөлдөп койсоңуздар. Анан Медер мырза, сизге ийгилик каалайм. Биз депутаттар жогорку кеңеш бул сиздин коомдук бирикмеге ар тараптуу колдоого даярбыз. Жаңы миграция боюнча мыйзамдарына дагы өзгөртүү сунуштарды берсеңиз, анан жакшы тилегим, Кудай буюрса, жаштар миграция министрлиги ачылып калса, сиздей балдар барып, демилгелүү иштерди иштеп, улуттун биздин мигранттардын келечегин иштеп беришиңиздерге тилектешпиз. Биз жогорку кеңеш мыкты мыйзамдар менен даярбыз, чогуу иштешели. Өкмөт менен да тыгыз иштешип туруңуздар. Рахмат. Шалыбек Карабекович. Кийинки сөз Маткеримов Айбек Тураталиевичте. Рахмат, Жамиля Кубанычбековна. Саламатсыздар, урматтуу кесиптештер, урматтуу бүгүн жыйындын катышуучулары. Мен биринчи суроом Медер мырза сизге биринчиден ийгилик каалайм. Ушундай оор жүктү мойнуңузга алып, эч кандай каржы булагы жок, эч кандай бюджетиңиз жок, бирок ушул биздин бөтөн элде, бөтөн жерде жүргөн биздин мекендештерибиздин тагдыры деп, ошолордун жанакы келечеги деп ушундай ишти
аркалап барганыбызга ыраазычылык. Мына жазылып турат да, бул кеңеш 2020 жылдын 4 декабрында түзүлгөн экен. Ошол күндөн бери бүгүнкү күнгө чейин канча отурум болду, жана негизинен кандай маселелер көтөрүлүп, сиздер кайсы сунуштарды тиешелүү министрликтерге бердиңиздер, жана кандай жооптор болду, кандай жардамдар болду. Анткени азыр мына менин кесиптешим Шайлоо Карбек суроо бергенде баарын эле биз бердик, туурабы десе сиз туура деп атасыз. Эгер андай боло турган болсо, биздин мигранттарыбыз сонун болуп кетмек. Эч кандай арыз муң, алардан кайрылуу түшпөстөн баары эле жакшы жүрмөктө. Ошону ачык айтып койсоңуз, канча отурум болду, сиз берген кайрылуулардын канчасы ишке ашты, жана кандай бүгүнкү күндө тоскоолдуктар болуп келүүдө. Ошол боюнча дагы ачык айтсаңыз. Себеби биз бул кеңешме жана баарыбыз бир кеңешип, ошо көйгөйүбүздү ачык чыгарсак, бул жерде сонун иштеп атабыз, баары жакшы деп кеткен менен, анда бул кеңешменин кереги жок. Мен ачык эле айтайын. Ошондуктан мына сиз ачык айтсаңыз, биз ушунча жыйын өткөрдүк, жыйынтыгы моундай жыйынтыктарга келгенбиз, сунуштарды бергенбиз, бунусу аткарылды, мунусу аткарылбады деп. Рахмат. Биз Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министрлиги менен ошондой эле Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграциясы менен тыгыз эле иш алып барып атабыз. Мен ачык эле айтып коеюн, бул жерде эч кандай карама-каршылык же болбосо пикир келишпестик жок. Баштан баштап эле булар бизди колдоп келечет. Себеби дегенде биз бир нерсени айта кетишибиз керек. Биз чет өлкөдө жүргөндө, мисалы, ооба биздин коомдук өкүлдөр бар. Алардын жардамы менен иштерди алып барабыз. Бирок маселенин баары келгенде, такалып келгенде ошол эле Кыргыз Республикасынын дипломатиялык өкүлчүлүктөрү менен чечебиз. Ошондуктан биз кайрылган мезгилде эч кандай тоскоолдук жок. Кайра колдоп, кубаттап, жөлөп даяп келечет. Кайрылуулар, бир нече кайрылуулар, көптөгөн кайрылуу болгон. Мисалы, айталык ошол эле милицияга, полицияга түшүп калган мезгилден баштап чоң бир көйгөйлөргө чейин кайрылып келатабыз. Жашыруунун кереги жок. Эч кандай бүгүнгү чейин көйгөй болгон жок. Кайра кубаттап, жөлөп даяп жүрүшөт. Эми Кудай буйруса, ошол дайындап алган биздин чет өлкөдөгү 50 коомдук өкүлдөрүбүздү дагы колдоо максатында биз ошол сунушту бир киргизип эме ала элек. Мүмкүн Жогорку Кеңештин атынан бир протокол тапшырма катары жөнөтсөк, ошол биздин коомдук өкүлдөрдү чет өлкөдөгү биринчи кезекте ошол өзүбүздүн дипломатиялык өкүлчүлүктөргө жана жамаатына тааныштырып, экинчиден ошол мекендештерге тааныштырып берсе, үчүнчүдөн ошол мекендештерибиз жашап аткан мамлекеттердин жергиликтүү бийликтерине бир кабар берип койсо, ошондо биз коомдук өкүлдөр бар, ошолорго бир кол кабыш кылып, кубаттап, жөлөп жардам берүүнү суранабыз деп. Андан башка мен ойлойм, алдыда дагы жумуштар бар, эч кандай көйгөй жок, чечебиз Кудай буйруса. Рахмат. Андан кийинки эми кимиңиздер жооп бересиздер, кимге тиешелүү. Мына биздин көптөгөн ушул жарандарыбыздын ал жактагы мектепте окуган балдардан мектепке кирүү маселелери өтө кыйын да. Ал боюнча маадан бир нече жолу кайрылган, мен тиешелүү министрликтерге кат жолдогон, бирок ошого карабастан дагы деле ушул маселе чечилбей, көйгөй боюнча калууда. Медер мырза, мен ойлойм, сизге деле ушундай кайрылуулар болгондур. Ушул жагы кандай болуп атат? Ушул мектепке жайгаштыруу маселелери. Ким жооп берет? Урматтуу Айбек Тураталиевич, азыркы күндө биз Россия Федерациясынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча жумушчу топ онлайн режиминде азыр ошол өзүңүздөр билесиздер. Жакында эле Кудайберген Базарбаевич барып келген. Ошонун артынан эле мына азыркы убакта ошол мыйзамга тигилердин закон по миграции деген ошол законуна, мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизип атышат. Ошол жерде биздин бир туугандардын ошол балдарын школго баруу, ошол эле жанагы страховой полисин ошолордун баары ошол жакка камтылат, буйрусачы. Эми Нурдолот Базарбаевич, сиздердин өкүлчүлүк эми жакында эле түзүлдү да. Туурабы, эми ачылып атат. Буга чейин кайсы тармак карап келген бул маселелерди? Тышкы иштер министрлиги, анан ошол образование болсо ошол тиешелүү, Минобразование, Минздрав. Тышкы иштер министринин өкүлү, сиз жооп берип койсоңуз. Мындай көйгөй маселе бар, себеби көйгөй маселенин негизги
Себеби биздин оюбуз боюнча бардык эле жерде бизде деле Россия Федерациясында деле бардык учурда ошол бала бакчада, мектепте, кээ бир учурларда орундар жок болгон үчүн эле ушундай көйгөй чыгып атат. Өзү мыйзам боюнча алар ошол эгерде тиешелүү мыйзамдуу түрдө каттоодон өткөн болсо, ал жерде легалдуу жүргөн болсо, алардын балдарын бала бакчага, мектепке алууга милдеттүү. Бирок бул сиз айткандай кээ бир учурда бул эми тиешелүү аткарылбаган себеби ушунда болуп эсептелет. Бирок биз эгер элчиликтерге ушундай кайрылуулар же бизге болсо, биз тиешелүү тапшырманы элчиликке берип, элчилик ошол Тышкы иштер министрлиги аркылуу, тиешелүү министрлер аркылуу өздөрүнүн аракетин көрүшөт да, аракет кылып көрүшөт. Бирок мындай фактылар бар, туура айтасыз. Бул эми ошол жердеги бала бакчанын жетишсиздигинен, ошол региондогу ушундан дагы ушул причинасы дагы бар да, биздин оюбуз ушундай да. Рахмат. Жана ошону менен эле бирге мына биздин сыртта жүргөн мигранттарыбыздын көпчүлүгү мындай кээ бирлер жарандарыбыз жана өздүгүн тастыктаган паспортторун, тастоочу документтерин жоготуп алып, кайра мекенибизге кайталбай жүргөн дагы биздин жарандарыбыз бар да. Ошолор мына бир маалымат катары айтып койсоңуз, Тышкы иштер министринин өкүлчүлүгү мына 2022 жылы бүгүнкү күнгө чейин бир жылдын ичинде канча ошондой жараныбыз кайрылып, сиздердин ошо элчиликтерге ошолор аркылуу жардам алып, документтерин кайра ордуна келтирип, кайтып келди биздин мамлекетке. Сиз документи жоголуп бизге кайрылып келгендерди айтып атасызбы? Ооба. Документи жоголгон болсо, биздин эреже боюнча свидетельство о возвращении на родину деген бар, мекенге кайтуу күбөлүгү. Ошол эгер ал жаран кайрылса, биз ошол биздин жаран экендиги тиешелүү автоматтык система боюнча текшерилет. Эгерде биздин гражданин болгон так болсо, ага ошол мекенге кайтуу күбөлүгү берилет. Эгер так сандар керек болсо, биз сизге жазуу жүзүндө маалыматты ушул жылы бүгүнкү күнгө чейин канча берилгендигин маалыматты беребиз. Рахмат. Мен муну сурап атканымдын себеби биздин Медер мырза деле мындай ынанса керек, анткени биздин эң негизги жана көйгөйлөрдүн бирине келет да. Биздин көпчүлүк жарандарыбыз ал жака баргандан кийин жана кээ бирки жерлерде бая барары менен тастоочу паспортторун алып жумуш берүүчүлөр. Ошол эле мезгилде 2-3 айлап алардын акчаларын бербестен айлык маяналарын аргасыздан ошол объектиден качып чыгып, документи жок, ар жакта жүргөн мындай биздин көптөгөн жарандарыбыз бар. Ошондуктан менин өтүнүчүм ушундай жарандарыбызга мына жардам берип келесиздер. Сиздерди мындай бербей атасыздар деген эч ким жок, бирок ошол жакадан жакшылап көңүл бурсаңыздар. Анткени кээ биркилер бая келип, ачыгын айтып, ушундай документим бир фирмада калып кетти эле, ошол жактан биздин акыбызды бербей 3-4 айдан иштеткендигинен качып чыгып ала албай жүрөбүз десе, анда сенин де күнөө турбайбы деп, кайра биздин ошо сиздердин тиешелүү жердеги иштеген кызматкерлердин орой мамиле кылгандарынан угуп келебиз да. Ошолорго мындай сылык мамиле жасап, эми алар жанакы жыргаганынан жылкычы болдумбу дегенде, алар жыргаганынан ал жерден качып чыккан жок. Бүгүн мына ушул 21-кылымда жашап атып, ошондой зордук зомбулукка кабылгандыгынан аргасыздан андай кулуштарга туш келгендер бар. Ошолорго көңүл буруп койсоңуздар. Рахмат. Сөз эске алабыз, мындай фактылар бар. Биздин оюбуз боюнча, азыр Нурдолбек Бадырбаевич өзүнүн оюн айтар. Ушул талаш тартыш, эмгек талаш тартыш маселелери, майлык маяна алуу маселелери, ошол келишим жок учурундагы маселелер биздин оюбуз боюнча азыр түзүлгөн өкүлчүлүктүн, мына миграция өкүлчүлүгүнүн бирден бир негизги милдети ушу болуш керек деп ойлойбуз мисалы. Себеби бул эме мындайча айтканда укук маселеси бар, бирок ошол учурда бул эмгек талаш тартыш маселеси, договор. Ошондуктан бул маселе биздин оюбуз боюнча кандай миграция эмеси өздөрү карайт, бул негизги маселелердин бири болуш керек деп ойлойбуз. Мында бизге эки жактан тең жардам болот дагы, ушул маселени чечкенге жакшы көмөк болсо керек. Айткандарыңызды эске алабыз. Рахмат. Андан кийинки суроом Нурбек Такабаевич, мына сиздердин министрликтин өкүлчүлүктөрү бар да чет өлкөлөрдө, туура. Ошол өкүлчүлүктөр биздин жанакы
өзүнүн кээде баягы кандай билип билбей кээде мындай жөн эле соучастник болуп калган учурларда моменттерде же күнөөсүз эле алып барып туруп сен ушунга катышың бар дегендей фактылар бар да, ошолорго юридикалык жактан өздөрүнүн жардамын берип келет да. Урматтуу Айбек Тортаевич, ооба, албетте биз деген юридикалык жардам барлык убакта берип турабыз. Азыркы кезде вопроска жооп берип кетейин. Азыркы кезде башка мамлекеттерде 1276 биздин жаран түрмөлөрүндө отурат. Тергөө убактарында 278 адам отурушат азыркы кезде. Россия Федерациясында эле 1033 адам абактарда отурушат. 196 тергөө абалында азыр тергөө жүрүп жатат. Ошол убактарын кармалып отурат. Кармалган жарандарга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, алдын ала түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, андан кийин ошо абакта отурган кезде биз барып туугандары келсе же өздөрүнө юридикалык жардам бергенге аракет кылабыз. Андан сырткары барып ошол полиция органдары менен чогуу маалыматты такай алып, бул Кыргызстан тараптан кандай жардам керек, кандай бир материалдар керек, же үйлөрүнүн жагынан справка, үй бүлөсү жөнүндө жакшы башка маалыматтар керек болсо, ошо Россия Федерациясынын полицейский органдарына берип, ошону биздин жарандардыга жардам берип чыгарганга аракет кылабыз. Албетте, рахмат. Анан Нурбек Тагабаевич, эми баягы эч кимге жашыруун эмес, кээ бир биздин ушундай жарандарыбыз чет өлкөгө чыккандан кийин кээде өзүнүн баягы жакшы алып жүрбөстөн, же болбосо ошол эле мезгилде акчанын тартыччылыгынан, же болбосо бир мындай жаман жолдорго түшүп кетип, селсаяк болуп кеткендери дагы бар да. Мына биздин жарандарыбыз ушул айрыкча ушул Россия Федерациясынын Москва шаарында жүргөн жарандарыбыз айтып келет. Кайсы метродон чыкпа, бир ушундай селсаяк болуп жүргөн биздин кыргыз жарандарын бар деп. Ошолор боюнча кандай жумуштарды алып барасыздар? Аларды өздүгүн тастыктап, биздин өзүбүздүн мамлекетке алып келсек болбойбу? Урматтуу Айбек Тортаевич, бул багытта деген жумуш дайыма жүрүп турат. Биздин кээ бир жарандар ошондой кыйын абалда калып, же болбосо ичкиликке берилип кетип, ошондой абалдар калган болсо, анын тууган уруктарын таап, Кыргызстанга башка МИД аркылуу деген документтерин даяп Кыргызстанга алып келгенге биз дайыма жардам берип атабыз. Андай фактылар ошол жакта кыйын абалга дуушар болгон биздин жарандарды диаспорада, өкүлчүлүктөрдө жардам берип Кыргызстанга алып келген учурлар болот. Рахмат. Рахмат, Медер мырза, мен убакыттан пайдаланып ошол биздин чет өлкөдөгү кыргыз диаспораларына, ар бир ушул чет өлкө Россия Федерациясында жана башка дүйнөнүн булуң бурчунда, шаарларда, өлкөлөрдө өздөрүнүн ушу диаспора болуп кызмат кылып барып жаткан биздин жарандарыбызга, ошолордун башчылыгына терең ыраазычылык билдирем. Ошол менен катар сизге да ыраазычылык. Ушул эми келечекте биздин өлкө мигранттарды сыртка чыгарган эмес, биз өзүбүз мигранттарды кабыл алган өлкөгө айлангайлы. Рахмат. Рахмат, Айбек Тортаевич. Эгер мүмкүн болсо, мен жана жогоруда сиз суроо бербедиңиз мектеп боюнча депчи. Бизге бир 2 кайрылуу болду жакынкы акыркы мезгилде. Айзматович айткандай, эгер туура жүрүп, документтер баары тар изделип, так боло турган болсо, эч кандай маселе жаралбайт. Бирок болот, кээ бирде документтер төрмөсүлүп калат, же болбосо ошол эле мектепте орундар жок болуп калышы мүмкүн. Жана башка маселелер. Негизи мындай карап көргөндө, биздин сунуш ошол диаспоралык уюмдарды бир статусун көтөрсөк, ошону тышкы иштер министрлиги тарабынан таанылып, ар бир мамлекетте, ар бир шаарларда өзүнчө диаспоралык уюм дептир бирөөнү белгилеп, ошолор менен тыгыз мамиле жасап, ошолордун статусун көтөрүп, ошолорго бир көп нерсени жүктөсөк болот да. Элчиликке жеткизбей эле чече турган маселелер абдан көп. Ошондой элчиликтин дагы колу бошоп, мындайча айтканда, колу узарат десек болот. Рахмат. Ошондо сиз айтып аткан жанакы диаспоралардын укугуну кеңейтели деген аларга юридикалык укук берүүбү? Кандай? Эгер мүмкүн болсо, ошол ар бир элчиликтин алдында реестр түзүп, мындайча айтканда, ачык, жакшы иш алып барып аткан диаспоралык уюмдарды ошол реестрге киргизип, тизме түзүп туруп, ошолор менен иш алып барса, ошолорго таянып, башкалар да мындай түздөнүп иш алып барат эле да. Анан ошо майда чүйдө маселелер боло турган болсо, эми жашырганда бизде жердешчилик боюнча коомдук уюмдар бар. Ар бир райондун коомдук уюмдары бар. Ошолорго эле басым жасап, ошолорду өркүндөтүп, ошолорду көтөрө турган болсок, жакшы жумуштар жасап болот. Кээ бирлер айтышы мүмкүн, бул трайбализм, тиги бул деп, бирок трайбализм болбойт. Кайра ошол элчиликке, мамлекеттик органдарга жардам гана болот.
Биз баягы медальдин бир эле жагын көрүп алып трайбализм, экинчи жагын пайдаланбай атабыз да. Ошондуктан райондук коомдук уюмдардын статусун көтөрүп, ошолорго эле маселенин баарын бөлүштүрүп берип койсок болот. Рахмат. Анда бүгүнкү жыйындын жана жыйынтыгы менен биз ушул кеңеш өзүбүздүн жана сиз айткан маселени сунуш кылып киргизсек болот да? Киргизбейлиби анда сунуш кылып? Элчилик, министрлик менен макулдашып туруп. Биринчиден биздин ошо диаспоралык уюмдар ошол мамлекеттин мыйзамынын негизинде түзүлүш керек. Ошол мамлекетте мыйзамдуу аракет болуш керек. Себеби биздин азыр көп учурда бизде уюмдар түзүлүп атат, бирок алардын эч кандай документи жок. Мыйзамдын негизинде эмес, алар жөн эле бир 5-6 киши чогуу эле уюм түзүп алган. Андай болбойт. Ал жердеги ошол Россия Федерациясы ошолдун мыйзам негизинде ошол диаспоралык уюмдар түзүлүш керек. Бул биринчиси. Экинчиси, алардын кыймыл аракети, ишмердүүлүгү ошол мамлекеттин мыйзамынын негизинде болот да. Биз ошону эске алышыбыз керек. Бирок бул сунушта бир рациональный жагы бар. Муну карап көрсөк болот. Бирок бул нерсе ошол мамлекеттин мыйзамынын негизинде биз иш жүргүзүш керек да. Ошону да эске алышыбыз керек да. Ошол жагын эске алуу менен биздин элчиликтер менен тыгыз иштегенге биздин элчиликтер ошол эле сиз айтып аткан коомдук баягы башталышта иштеп аткандар менен биздин элчиликтер тыгыз иштегенге даяр. Себеби булар жардам берет да биздин ишибизге. Бул эми биз бардыгыбыз бир эле жумушту жасайбыз да. Башка жумуш эмес. Ийгилик болсо бардыгыбыз ийгилик болот. Жаман болсо бардыгы. Ошондуктан элчиликтердин бардыгы бул кызматташууга даяр. Эгер тиешелүү сунуштарды ошол мыйзамдардын негизинде карап чыгыш керек деп ойлойм да. Сиз эң туура белгиледиңиз, анткени ал диаспоралар бир гана жардам гана келтирет бизге. Анткени мына бир эле мисал айтып коелу, мына эгер ошол коомго, ошол уюмга тиешелүү же ошол диаспорага тиешелүү биздин бир жаран кайтыш боло турган болсо, мына бир кыска эле убакыттын ичинде чогула калышып, акча каражатын баарын чогултушуп, бул жака баягы мейитти жөнөткөнгө бүт бар жок чогултуп атышат. Бирок ошол эле мезгилде биздин ушул юридикалык жакка келгенде тоскоолдуктарга кабылып калып атышат. Кээ бир учурларда аерде баягы өлгөндүгү тууралуу кара кагазды алган үчүн дагы 3-4 күндөп кармалып калган фактылар бар. Ошондуктан жок дегенде туура айттыңыз, алардын мыйзамдары менен иштеш керек. Эгер сиздер ошол жолдорун көрсөтүп, ушундай убакыттарда кандай оңой жол менен чыгып, эми ал мейитти бул жакта күткөн адамдан канча сарсана болот. Ошондой убакыттарда тез мындай өкүлчүлүктүн адамы юридикалык адам болсо оңойраак бүтөт деген ойда. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз Нарматова Надира Азимовнада. Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү жогорку кеңештин төрагасынын алдындагы миграция маселелери боюнча кеңештин катчылыгы. Медер мырза, айтсаңыз, сиз Тышкы иштер министрлиги менен миграция департаменти менен социалдык эмгекке жайгаштыруу министрлиги менен биргелешип иштеп атабыз деп айтып атасыз да. Эми бул жерде кандай багытта, кандай программанын негизинде биргелешип иштеп атасыңар билбейм. Себеби коомчулукта мигранттардын арасында ошол таасири жок болуп атат да, жыйынтыгы жок. Баякы эле бир эле маселени биз шарченчесинен кайталап келатабыз. Бул маселе менин бир жакшы темаларымдын бири да. Бул боюнча мен канча жолу сунуш айтып келатам. Бул жерде Дөөлөтбек Базарбаевич, Нурдөөлөт Базарбаевич отурат. Сиз адегенде учурдагы маселе боюнча билдирүүнү берип койсоңуз, анан бардыгыбыз ошого карата ой пикирибизди айтмакпыз да. Себеби миграция министрлиги деп атайын өзүнчө биздин мамлекетте бөлүп тең ата ошо кошуна мамлекеттер менен жерлерде сүйлөшкөнгө шарт түзүлүш үчүн миграция министрлигин кабылына келтириш керек да. Азыр биз тышкы миграцияны тышкы иштер министрлигине алып бардык, азыр кайра кайтарып бердик. Азыр тышкы миграция менен ички миграция бардыгы сиздерге келип калды. Туурабы, Нурдөөлөт Базарбаевич? Азыр эми өткөндө министриңиз Москвага барып сүйлөшүп келгенден кийин дагы ошол немелердин, мигранттардын бүгүнкү күндө дагы каттоого туруусу оңолуп кеткен жери жок да.
азыр деле ошо кыйынчылык акбал ошо кыйынчылык эле болуп атат. Эми жана Сакаровадагы лабораториясы ал 1 жылда бир барат экен, эми эптеп барып 1 жылда бир жолу лабораториядан өтүп келет. Ошону дагы биздин Кыргызстанда ача турган кылдык. Алар өздөрүнүн адистер келип ушул жерден Кыргызстандан кете турган мигранттардын бүт лабораториядан өткөрүп кагазын берсе, ошол боюнча Сакаровго барып убара болбойт деген сөздү айткансыңар. Андан бери дагы мына 3 ай 4 ай болуп атат. Жыйынтык жок болуп атат. Аныңар дагы бүгүнкү күнгө чейин ачыла элек. Сөз боюнча келет да, кандай деңгээлде сүйлөшкөнсүңөр, кандай кылгансыңар, жоопкерчиликти ким алган, ким эмне кылат эле, ошол боюнча унуттуңар. Мигранттар ызы чуу болуп маселе көтөрсө, кичине ойгонуп коесуңар да. Анан албай куштар тажаганда тынчып калса, силер дагы тынч уйкуга дагы кирип кетесиңер. Эми мындай менен жашоо болбойт да. Атаңа бар, энеңе бар болуп кала бергенде болбойт. Себеби миграция департаменти каерде болсо, ошол жерде жоопкерчилик биринчи орунда туруш керек. Тышкы иштер министрлиги алар каалайсыңар, каалабайсыңар алардын жасай турган иштеринин бир багыты катары бул кете берет, түшпөйт алардан жоопкерчиликчи. Себеби миграция өздөрүнүн отдели бар, ошол атайын жетекчилиги да бар, миграция боюнча жумуш жасай турган миграция отдели бар. Ошондуктан силер аларга таянбашыңар керек. Алардын жоопкерчилиги өзүнчө. Бирок социалдык эмгекке жайгаштыруу министрлигинин алдыгына миграцияны апарып кошуп алдыңар. Муну силер өзүңөр кабыл албашыңар керек эле. Ошо жетекчиликтен оптимизация кылып кошуп аткан чакта дагы силердин ишиңер таптакыр башка да. Миграция менен силер өзүңөр башыңарды орутуп чаташып атасыңар да. Силердин өзүңөрдүн жетим жесириңер, бейбечериңер, инвалидиңер, социалдык муктаж адамдарыңар толуп атат иштериңер. Же туура эмес айтып атам. Бул миграция деген бир багытта кетиш керек да өзүнчө. Ошо миграция министрлиги өзүнчө жоопкерчиликти алып, бөлүнүп чыгып, тең ата, ошол кайсы жакта биздин мигранттарыбыз жүргөн болсо, ошолор менен түз ишти алып барып, түз жооп бермейсен, мигранттардын талабы да канааттанбайт, аларга шарт да түзүлбөйт. Мына азыр өкүлчүлүгүңөрдү 11 кишиден штатты ачып туруп өкүлчүлүгүңөрдү ачтыңар, адамдарды кабыл алып баштады деп атасыңар. Азыр мени таң калтырып атат. Азыр Медер мырзанын сүйлөгөн сөзү менен Медер мырзанын бул эми коомдук башталыштагы эле жогорку кеңешти төраганын алдындагы бир кеңешме. Бул кеңешме силерге сунуш бериши мүмкүн. Силер буларга сунуш бере албайсыңар да. Себеби мынаны аткарып койгула, муну карап койгула деп бул колунан келишин бул маселе чече албайт чындыгындачы. Же туура эмес айтып атамбы? Эми мындай өзү ошол тема багытта гана силерге сунуш берет. Негизги аткаруучу күч ошо аткаруу бийлиги силер болуп эсептелесиңер да. Ошон үчүн мындай реалдуу жашоого тике карайып сүйлөйлү да. Жөн эле эптемей эле кеңешме өткөрдүк, башка кылдык деген болбош керек. Анан убакыт өткөрүп эле иштен калтырып, буларды да иштен калтырып, башкасын да иштен калтырып, кайра эле бир сөздү кайталай берип, эптеп ушу кеңешме өткөрдү деген менен маселе чечилбейт да. Азыр сиздин сүйлөгөн сөзүңүзгө мен таң калып атам. Сыртта биз 50-ге жакын коомдук башталыштагы өкүлдөрүбүз бар, ошол өкүлдөрүбүзгө жардам берип коюшса дейсиз. Сиздин өкүлдөрүңүзгө мигранттар жардам бериш керекпи же мигранттарга силердин өкүлдөрүңөр барып жардам бериш керекпи? Таныштырып койсо деп атасыз. Ушу сөзүңүздү ачыктап коюңчу, жана сиз туура эмес сүйлөдүңүз. Надежда Владимировна, рахмат. Биз 50 өкүлдү тандадык. Алар иштерин башташты, иштеп атышат. Бирок эгер тышкы иштер министрлигинен же болбосо ушул Кыргызстандын дипломатиялык өкүлчүлүктөр тарабынан тааныштырыла турган болсо, биз эми мисалы өзүбүз барып, ошол жерде жергиликтүү бийликке биз мындай болдук дегендей болуп айта албайбыз да. Булар өздөрү кат жолдоп койсо, анан официалдуу түрдө ошол мекендештерге тааныштырып, бар деп койсо жакшыраак болот эле. Атак ансыз деле иш алып бара беребиз. Себеби дегенде бул практикада болгон. Былтыры тандалган 37 коомдук өкүлүбүздү ошондой жол менен тааныштырганбыз. Элдерге дагы и биздин ошо дипломатиялык өкүлчүлүктөргө дагы. Тышкы иштер министрлиги аркылуу. Ошондой эле бизди официалдуу түрдө тааныштырып эле койсо, негизи ага карабай деле жумуш аткара беребиз. Алар коомдук тапшырма башталышта эле жумуш аткарабы же айлык акка кылышабы? Жок, коомдук башталышта. Аларда коомдук башталышта бардык акысыз. Ошол жигердүү, ак, таза иштеп берем деген уул кыздарыбыздан тандап алдык. Эмне жумуш аткарышат алар? Алардын негизги максаты ошол мамлекет менен, тагыраагы ошо жогорку кеңеш менен мекендештердин ортосунда бир аянтча түзүп, көпүрө түзүп иш алып баруу. Коомдук башталышта.
Kimler menен? Жергиликтүү бийлик мененби? Жогорку кеңеш менен жана чет өлкөдө жүргөн мекендештердин ортосунда көпүрө болуп иштеп бир аянтчаны түзүп берүү. Биздин жогорку кеңеш мененби? Ооба, биздин жогорку кеңеш. Жок, андай нерсени силер тааныштырбайлы, ансыз деле Тышкы иштер министрлигинин өкүлчүлүктөрү, ошо элчиликтер менен, консулстволор менен, анан азыр миграция департаментин ачкан өкүлчүлүк менен өзүңөр эле биргелешип жумуш жасай бересиңер да. Себеби максат бирөө да, тема бирөө да. Туура. Маселе да бир, проблема бир. Ошону биргелешип алып эле булардын колун узартып, путун узартып эле булар расмий түрдө элчилик бар, расмий түрдө өкүлчүлүк иштеп атат. Ички иштер министрлигиндеги өкүлчүлүгү бар. Ошол эле мезгилде бүт баардыгынын өкүлчүлүгү бар да. Ошо элчиликтин алдында, консулстволордун алдында ансыз деле жөн эле түздөн түз барып эле биргелешип маселесин чече берсе болот. Аны официалдуу түрдө силер тааныштырыштын кереги жок го менимче. Тескерисинче силер буларды көзөмөлдөгү эле бар. Көзөмөлдүк функция мененчи жогорку кеңештин өзүнүн төраганын алдын, төраганын атынан барат аларчы. Же туура эмес айтып атамбы? Көзөмөл деген сөздөн бир аз коркот элем. Жок, эми көзөмөл эмес, мындай уюштуруучулук. Мен туура эмес айтып коюшум мүмкүн, кечирим сурайм. Уюштуруучулук иштерди өзүңөр деле уюштурсаңар боло берет да, барып алып туруп. Туура эле, уюштурсак боло берет. Эгер кээ бир учурлар болуп калат, мисалы бир жерге барып ушундай элем десем, сен ким элең дегендей учурлар болуп калат. Кээде чет өлкөдө дипломатиялык күчтө. Ошол себептен официалдуу түрдө ошол биринчи жамаатка, мисалы элчиликтин жамаатына ушундай деген дайындалды, ушундай деген бар деп. Экинчиден ошол мекендештерге дагы бир жарыя берип, үчүнчүдөн ошол жергиликтүү бийликке. Мисалы азыр биз түздөн түз бул жактан барып алып эле айталык Москва шаарынын мэриясына биз ушундайбыз десең ии болуптур деп же кабыл албай коюшу мүмкүн. А эгер өкүлчүлүктөн официалдуу бир кат кетип, ушундай дайындалды, көңүл буруп, колдоп бериңиздер суранам деп кат жолдоп койсо жакшыраак болмок. Ошол эле. Мен бул айтканыңызга түшүнбөдүм. Себеби эгерде ошондой топторуңар расмий түрдө силердин атыңардан удостоверениесин алып алып барып өкүл катары мигранттар менен иш жүргүзөбүз төраганын алдындагы кеңеш миграция маселелери боюнча кеңеш менен катчылыгынын атынан деп бара турган болсо, булар өздөрү элчиликтер деле, консулстволор деле жер жеринде бүт диаспоралар менен иштешет да. Диаспоралар менен, коомдор менен, азыр ар бир айыл өкмөттүн, ар бир райондун, шаардын, облустун түр-түрү көп коомдордунчу жер мигранттардын башын бириктирген. Ошолордун баарын өкүлдөр менен түздөн түз иштешет. Алар менен чогулганда эле өкүл катары алар деле барып катышып, жыйындарга барып катышып, ошол жерден өзүнү көрсөтүп жасай турган жумуш болсо жасаса боло берет, инструкция положениясынын негизиндечи. Бул жерден биримдик ынтымакчылык керек да. Ал үчүн биргелешкен иш-чара түзүп алыш керек. 6 айлык кылып, 1 айлык кылып, 1 жылдык кылып, 5 жылдык кылып туруп, ошол консулство, миграция, анан силер жанагы өкүлчүлүктөр, ички иштер министрлиги, силердин кеңеш менен өкүлдөрү баардыгы биригип алып туруп, биргелешкен 5 багыттагы адамдар биригип туруп, биргелешкен өздөрүнүн уюмун түзүп, ошол жерден жоопкерчиликти бир коюп, иш-чараны бир түзүп, ошонун үстүндө бардыгы функциясын бөлүшүп алып туруп, анан бир багытта Тышкы иштер министрлиги башында туруп, ошол коомго мүчө болуп киришиңер керек дагы, анан бирдиктүү иш жасаш керек. 5 жакты карап өздөрүнчө эле чуркай бергенде болбойт. Мисалы үчүн бирөө камалып калса, ички иштер министрлигине да кайрылат, элчиликке да кайрылат, камалып калды, жардам бергин деп тууган уруктары барып алып, диаспорага кайрылат, тиги өкүлчүлүккө кайрылат, же туура эмес айтып атам. Ошон үчүн бул жерде бирдиктүү бир топ түзүш керек. Кыргыз мамлекетинен барып ошол жерде мигранттар менен иш жасап аткан адамдардын ошол элчиликтин алдында өзүнүн тобуну түзүп алып туруп, анан иш-чараны түзүп 1 жылдык кылып туруп, 6 айлык 1 жылдык кылып. Ошонун негизинде ар ким өзүнүн иши менен иштеп, чогулуп, күнүгө ай сайын байланышып, группаны түзүп алып туруп, бири-бири байланышып туруп, анан бири-бирине колдоо көрсөтүп, күчү жеткенин жасап, күчү жетпей атса, калганы кошулуп, жардамдашып, көптөшүп, маселени чечип иш алып барса, анан Кыргызстандын атынан бир тема чыгат. Анан ар жерге эле ар кимиси барып жүрө бергенде дагы болбойт. Мисалы, жергиликтүү бийлик менен бирөө сүйлөшөт, башкасы менен башкасы сүйлөшөт өзүнүн системасы боюнча. Ошон үчүн бул жерде бир максаттуу иш-чара болмай сайын иштин жыйынтыгы болбойт, жөн эле сөз болуп кала берет да. Туура. Туурабы? Туура.
Эми мен айтайын дегеним, Нурдөлөт Базарбаевич, сиз айтсаңыз, мына каттоону кандай кылабыз, кандай кылып жардам бересиңер? Сиз айттыңыз ушун боюнча. Бизден мигранттар диякта каттоосун айтып атасызарбы? Мигранттардын каттоосуну. Аны мен жана башында айтып кетпедимби? Азыр ошол Россия Федерациясынын миграция мыйзамына ошо өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча жумуш биргелешкен жумуш бизде иштеп атышат. Ошол мыйзамды өзгөртүү боюнча. Бул болжолдуу түрдө мындай болот. Биздин мигранттар барганда баягы онлайн регистрация болуп, баягы өзүнүн иштеген жеринде жанагы квартиранын ээси жок эле ошол эме болот да, трудовой договордун негизинде деген бир варианты бар. Экинчи варианты ошол жерден жумуш таап, жанагындай самозанятость деп коебуз. Жана таксисттер көбүнчөсү, жана Шведия иштегендер, булардын баары самозанятостьтар. Ошон үчүн алар дагы онлайн түрдө өткөзүү боюнча регистрациясынчы ошондой болгонго азыр мыйзамга каралып атат да. Бул жерде мындай да, сиздер уже биргелешкен мыйзамга өзгөртүү киргизип аткан болсоңор, конкреттүү түрдө айтыш керек да. Себеби Россия мамлекетинин жеке ишканалары, мамлекеттик ишканалардын жетекчилерине түздөн түз милдеттендириш керек. Алар сөзсүз түрдө келишим менен ишке алсын мигранттарды. Анан ошол эле мезгилде жанагы жашаган жерине учетко туруп келгин деп талап кылбастан ишке ала турганга милдеттүү түрдө келишимди түзүп туруп анан жумушка алыш керек да. Келишимди түзгөндөн кийин ошо келишимдин негизинде кайсы жерге барса ал үйүнө учетко турганга милдеттүү деген сөздү коюш керек да. Бул мыйзам Россия Федерациясынын мыйзамы. Каттоо үйүнө жайгашкан учетко турганга да байланыштуу болуп атат да. Алар салыктан качып, соцфонддон качып, тиешелүү салыктарды төлөгөндөн качып туруп келишим түзбөйт атты. Жанагындай жашырын түрдө алып туруп, айлык акында жөн жашырын түрүндө берип атпай, ведомство менен бербей атат. Надира Азымовна, ошол мен айткан ойду да сиз айтып атасыз. Ошол туура. Биз азыр бул мыйзам Россия Федерациясыныкы. Ошол биз алардан суранып, ошолорго мына биздин өзгөртүүлөрдү момундай кылып биз сунуштап атабыз деп ошол рабочий группа онлайн иштеп атышат азыр биз эме тиешелүү. Ошону бериш керек, Себеби өздөрү мыйзамын өздөрү аткарсын да. Алар аткарбайт да, мыйзамында бар, буга чейин деле бар. Буга чейин деле алар келишим түзүп туруп жумушка алыш керек, айлыкты мыйзамдуу түрдө ведомство түзүш керек, келишимди эки тараптуу түзмөй сайын иштетпеш керек деген мыйзам бар, бирок алар аткарбайт да. Алар өздөрүнүн мыйзамын өздөрү аткарбай атсагынан орто жолдо биздин мигранттар жабырланып атат да алардан. Же туурабы? Туура. Неме ошол онлайн сунуш берип аткан болсоңор, конкреттүү түрдө ошонун иш жүзүнө ашышына жетиш керек да. Анан болгондо да биз эми Евразиялык мүчөсүбүз, башкаларга салыштырмалуу жеңилдик болуш керек да сөзсүз түрдөчү. Анан Сахарованы эмне кылдыңар? Лабораторияңар качан иштейт эми? Надира Азимовна, биз азыр күтүп атабыз. Алар тарап даяр. Келсе эле баштайбыз. Бизде зданияларда даяр, Бишкекте, Ошто. Эки жерде буюрса баягы алдын ала кетип атканда ошол жерден баардык маалыматтарды алып, дактилоскопия, анан медосмотрдон өткөндөй кылып, ошол жерден баардык бир жерден болот да. Ошого азыр күтүп атабыз. Орустар келсе эле буюрса ачылат. Мигранттардын түшүндүм мен анда. Мигранттардын жана праваларын алуу боюнча чечтиңиздерби? Немеге ким жооп берет ошого? Элчиликтен паспорт алышат, анан кийин праваларын жоготуп бергенде правасында калганга мүмкүнчүлүк болобу, эгерде справкалары бар болгон болсо? Надира Азимовна, водительский удостоверение айтпасызбы? Водительский удостоверение боюнча бүгүнкү күндө бизде элчиликте эгерде водительский күбөлүгүн жоготуп жиберген болсо, жараксыз болуп калган болсо, алмаштырганга Кыргызстанга келбей эле ошол жерден алмаштырганга мүмкүнчүлүгү бар. Мөөнөтү өтө узун болот экен да, ошону. Эми ал бул жака келет да, алар келип ГПУнабы? ГПУна деген мамлекеттик ишканада жасалып, анан физически жеткиргенде убакыт кетип калып атат эми. Анан кийин эме мындай болуп атат, Надира Азимовна. Бизде ошол эгерде цифровизацияга бардык база түшө элек экен да,
То есть бардык биздеги болгон кимдин күбөлүгү баягы экзамен тапшырып, ошол экзамен тапшырген водительский карточкасы цифровизация кылып, эмеге цифровизированный болбой атат да, ошон үчүн архивде. Ошол данныйлар келгенден кийин ошону издеп таап, тастыктап тургандан кийин водительство берген үчүн ошо цифровизацияга бардык архив түшө элек да. Ошон үчүн дагы кармалып калып атат да. Эми биз суранып атабыз, биз ал жерден алабыз эмелерди, документтерин. Анан кийин электронный бияка жөнөтөбүз, электронный келет. Бирок бул жака келгенде бул жерде көбүрөөк убакыт кетип калып атат да. Жанагы ошо айдоочулук күбөлүгүнү элчиликтен алганга мүмкүнчүлүк түзүлгөн болсо, жана категорияларын алмаштырганга келгенде ошол жерден экзамен тапшырып туруп, анан силер тастыктап категориясын көбөйтүп алса болбойбу ошол жерден? По-моему, жок. Жок, ал жерде биринчи жолу экзамен тапшырганда бул жактан тапшырат, и категорияларына дагы ал жактар биздикилер аны өзгөртө албайт. Өзгөртө албайбы? Өзгөрсө болобу, ошого жооп берсеңер. Жок. Жазымда алынуу деген окуш керек. Жок, ошол окуп туруп, ошол жерден окуп туруп, справкасын тапшырса болбойбу? Жазымда кайсы жерден окуган болсо, ошол жерден алыш керекпи? Бул жактан окуп, бул жерден тапшырып, бул жерден түшүндүм анда. Түшүндүм анда. Эми менин акырында айтарым бул миграция боюнча азыр ушул жерде катышкан алыстан келгенде мигранттар бар экен. Ошолордун ойлоруну кеңири уксаңар болот эле. Сүйлөй тургандар болсо ошолорго сөз берсеңер, Медер мырза. Сырттан келгендердин ойлорун уксаңар көбүрөөкчү азыр ушул жерде отурганда. Ошол көбүрөөк болот да, жооп бере турган адамдар отурат. Тышкы иштер министринин өкүлдөрү, ички иштер министринин өкүлдөрү отурат. Миграция департаменти министринин орун басары отурат. Ошондуктан сырттан келген мигранттар болсо, айта турган ойлору болсо, ушулардан уккула. Ушулар айтып берсин. Анан мен Медер мырза сизге сунушум, жанагы сырттагы өкүлчүлүгүңөрдү иштерген иштеринин натыйжасы болсун деп ойлосоңор, тиги неменин социалдык өнүктүрүү министрлигинин ачкан өкүлчүлүктөрү менен биргелешип иштеш керек да. Ошолордун офисине эле офис кылып пайдаланса боло берет, ошолордун менен жолугуп, ошолорго жолугуп келип кетипчи. Себеби бирге иштей турган максаты бир болуп атат, темасы да бир да. Туура. Биз ошол өкүлчүлүктүн жетекчиси Кубандык Акматбекович менен буга чейин иштешип келгенбиз. Жакшы мындай мамилебиз бар, тааныштыгыбыз бар. Сүйлөшкөнбүз, чогуу бир багытта иш алып барабыз деп. Ал жактан эч кандай күмөн жок. Рахмат. Ийгилик каалайм. Рахмат. Анда программа боюнча миграция жаатындагы азыркы абал тууралуу маалыматты Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министринин орун басары Нурдөлөт Сатыбековичте. Урматтуу Жамиля Кубанычбековна, урматтуу Медер Рахманович, урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары, чакырылган коноктор, Кыргыз Республикасынын миграция жарандардын эркин жүрүү жана жашаган жерин тандап алуу боюнча конституциялык укугун жүзөгө ашырууну камсыз кылган объективдүү процесс болуп саналат. Белгилеп кетсем, акыркы 10 жылдан ашуун мезгил ичинде миграция саясатын аныктаган бирдиктүү концепция жок болчу. Ошол себептен өткөн жылы Кыргыз Республикасынын президентинин 29 январындагы номер 4 миграциялык кырдаалды жакшыртууга багытталган чараларды көрүү жөнүндө жарлыгын ишке ашыруунун алкагында Кыргыз Республикасынын 2021-2030 жылдарга миграциялык саясатынын концепциясы иштелип чыккан. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2021 жылдын 4 майындагы номер 191 токтоо менен бекитилген. Жогоруда да айтылып кетти, концепция негизинен 4 багытта жана милдеттерге негизделет.
концепцияны жүзеге ашыруу максатында ушу министрлер кабинетинен 2022 жылдын 13 апрелиндеги 191 тескемеси алынып 2021 жана 2030 жылдарга Кыргыз Республикасынын миграция саясатынын концепциясын ишке ашыруу боюнча биринчи этаптагы иш-чаралар планы бекитилген. Министрлик концепциянын биринчи этабын ишке ашыруу боюнча максаттуу иштер жүргүзүлүп жатканын белгилейт. Бул планда негизинен 81 пункт каралган, анын ичинен 58 пункту Кыргыз Республикасынын эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги тарабынан аткарылат. Алардын 48-inde эмгек министрлиги жалгыз аткаруучу. Ал эми 10 пунктунда болсо биргелешип аткаруучу. 2022 жылга карата белгиленген 16 иш-чаранын 13 аткарылып, көрсөткүч 81% түздү. Ал эми 3 чара аткарылууда. Урматтуу жыйындын катышуучулары, планды ишке ашыруунун алкагында төмөнкү программалар да кабыл алынат. Бул ошол программанын алкагында ушул Кыргыз Республикасында адамдарды сатууга каршы күрөшүү жөнүндө, ошондой эле 2022-24 жылдарга Афганистандын Кичи жана Улуу Памиринен келген этникалык кыргыздарды колдоо жана гуманитардык жардам көрсөтүү программасы. Мындан тышкары ошол миграция чөйрөсүндөгү мыйзамдарды өркүндөтүү максатында дагы төмөнкү ошол 6 мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилди. Бул чет өлкөлүк жарандардын укуктук абалы жөнүндө, тышкы миграция жөнүндө, тышкы эмгек миграциясы жөнүндө, көчүп келген этникалык кыргыздарга мамлекеттик кепилдиктер жөнүндө, качкындар жөнүндө, чет жердеги мекендештерди колдоо боюнча мамлекеттик саясаттын негиздери жөнүндө деген ушул мыйзамдарга дагы ошол өзгөртүү түзөтүүлөр киргизилип атат. Мындан тышкары өзүңүздөр билгендей, ошол концепциянын биринчи багытынын алкагында ошол мекен карт улуттук демилгесинде ишке ашырып жатабыз. Ушул жылдын 15 сентябрында ошол Инфоком мамлекеттик ишканасы тарабынан иштелип чыккан мекен карт автоматташтырылган маалыматтык тутумунун тесттик ишке киргизүүсү өткөрүлдү. Ал чет өлкөлүк жарандыгы бар мекендештин документин алуу үчүн чет өлкөлүк жарандардын арыздарын кабыл алуу, иштеп чыгуу жана кароо системасын автоматташтырууга багытталган. Белгилей кетсек, мекен карт статусун алган чет өлкөлүк жаран Кыргыз Республикасына эркин кирүүдө жана чыгууда, жашап турууга уруксаты тариздебестен жашоодо жана эмгектенүүдө, ишке уруксаты алууда, ошондой эле билим берүү жана медицина кызмат көрсөтүүлөрүн алууда кыргыз жарандарындай эле бирдей укукка ээ болот. Мындан тышкары чет өлкөлүк жарандардын иштөөсүнө уруксат берүү, ошондой эле өлкөгө сырттан келген иммигранттардын мүмкүнчүлүктөрүн пайдалануу, аларга иштөөсүнө мыйзамдуу шарттарды түзүп берүү дагы жолго коюлду. Атап айтсак, Кыргыз Республикасынын аймагында эмгек ишмердүүлүгүн жүргүзгөн чет өлкөлүк жарандарга документтерди электрондук түрдө кабыл алуу жана электрондук иштөөгө уруксат берүү механизми киргизилди. Отчеттук мезгилде ошо 9710 чет өлкөлүк адисти жумушка тартууга уруксат берилген. Башкача айтканда, ошол Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети тарабынан бекитилген 16610 квотанын 58,5%-ын түздү. Жыл башынан бери ошо уруксат берүү үчүн республикалык бюджетке ошол 144 миллион 900 миң сом түштү. Мындан сырткары биздин министрлик чет өлкөлүк жарандарга да жарандыгы жок адамдарга туруктуу жашап туруу укугун берүү маселесин дагы карайт. Отчеттук мезгилде бул 133 чет элдик жаранга жана жарандыгы жок адамга иммигрант статусу же болбосо орусча айтканда вид на жительство документ берилди да. Урматтуу жыйындын катышуучулары, дагы бир белгилей кетүүчү нерсе, ыңгайлуу шарттарды түзүү жана маалыматтык коммуникациялык технологиялар тармагында иштеген заманбап, чыгармачыл жана жогорку квалификациялуу IT адистерди Кыргыз Республикасына тартуу максатында ушул жылдын 29 сентябрында министрлик тарабынан санариптик көчмөн цифровой кочевник статусун ыйгаруу боюнча пилоттук долбоору ийгиликтүү ишке киргизилди. Санариптик көчмөн статусуна төмөнкү өлкөлөрдүн жарандары да кайрылышат. Булар Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казакстан, Молдова, Россия Федерациясы. Статус дайындоо үчүн эч кандай
акы төлөнбөйт. Санариптик көчмөн статусун алуучу 1 жылга иштөөгө уруксат алуудан убактылуу жашаган жери боюнча каттоодон бошотулат. Автоматтык түрдө пин коду алат. Ошондой эле юстиция министрлигинен жана мамлекеттик салык кызматынан көрсөтүүлөрү жөнөкөйтүлгөн тартипте алышат. Бүгүнкү күндө 559 адам ошол санариптик көчмөн статусун алды. Кайрылгандардын саны 3000ден ашыптыр бүгүнкү күндө. Концепциянын алкагында чет өлкөдөгү эмгек мигранттарынын укуктарын коргоо, аларга жакындан жардам берүү максаттары да белгиленген. Бул багытта алып барылган иштерге мына токтолсок, мен жана башында айтып кеттим, өкүлчүлүк өз ишин алып барып атат. Айта кетсек, өкүлчүлүктүн кызматкери ошол жогоруда да айтылды, эмгек мигранттарынын ала албай алган эмгек маяналарын өндүрүп берүүгө түздөн түз көмөгүн көрсөтүшөт. Административдик сот отурумдарына катышат. Жумуш орундары табуу боюнча иштер жүргүзүшөт. Диаспоралар менен иш алып барышат. Каза болгон адамдардын сөөгүн мекенине жөнөтүү боюнча дагы көмөк көрсөтүшөт жана башка иштерди аткарышат. Андан сырткары министрликтен Россия Федерациясында коомдук активдүү өкүлдөрдү ыктыярдуу негизде дайындоо иштери башталууда. Мына төмөндө дагы ошо сөз болду. Алар Россиянын аймактарында эмгек мигранттардын арасында миграциялык мыйзамдар боюнча дагы бизге жардам берип, ошол түшүндүрүү иштерин жүргүзүшөт. Каза болгон жарандардын сөөгөн мекенине жөнөтүү боюнча дагы бизге абдан чоң жардамдарды берип атышат. Иш менен камсыз кылуу, оор абалда калган жарандарга материалдык жардам көрсөтүү боюнча да иштерди жүргүзүп атышат. Ошону менен катар министрлик мына көчөгөнү жогорку кеңеште дагы сөз болду. Ушул биздин жарандарга укуктук бир жардам берүү боюнча онлайн адвокаттар боюнча дагы иш алып барсак деп атабыз. Бул боюнча тиешелүү органдар менен жакында бул ишти да баштайбыз. Себеп дегенде адвокаттар да ошо онлайн тигил жактан биздин өкүлчүлүк менен же болбосо тышкы иштер министрлигинин өкүлчүлүктөрү менен тигил жактан ошол байланышып баягы онлайн түрдө адвокаттардын баягы услугасын карасак деп атабыз да. Биздин министрлик дагы мындан ары чет жакта кыргыз диаспоралар менен тыгыз иш алып бармакчы. 2022 жылдын 1-октябрына карата өзүңүздөр билесиздер, өлкөдөгү диаспоралардын саны 203'tү түздү. Анын ичинен Россия Федерациясына 132, башка 20 мамлекетте 71 диаспоралар бар. Белгилеп кетсек, азыркы учурда Россия Федерациясынын ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык 651 миң жаран миграциялык каттоодо турган. Кыргыз Республикасынын улуттук банкынын маалыматына таянсак, мына жана Медер Рахман дагы өзүнүн докладында айтып кетти. Биздин мигранттардын акча которуулары 2022 жылдын январь-август айларында Кыргызстанга 1 миллиард 919 миллион сом АКШ доллары киргизилди. Мындан тышкары ЕЭП өлкөлөрүнүн алкагында ошол коопсуз миграциялык чөйрөнү түзүү максатында 2022 жылдын 27-28 сентябрында Бишкек шаарында биринчи жолу ошо эмгек рыногу боюнча Евразиялык диалог эл аралык форуму болуп өттү. Ал форумга биздин урматтуу министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Күсөнбекович өзү катышкан. Мындан тышкары ошол коллегиянын ошол форумга ээк коллегиясынын мүчөсү Сагинтаев дагы катышкан. Эл аралык бейөкмөт уюмдардын дагы ошо диаспоралардын жана иш берүүчүлөрдүн өкүлдөрү да катышты. Форумда ошо эмгек мигранттарынын жана алардын үй бүлө мүчөлөрүнүн көйгөйлүү маселелери талкууланып, жыйынтыгында ошо резолюция кабыл алынды. Коопсуз миграция шарттарын кеңейтүү максатында ошо министрлик жарандарды чет өлкөдө ишке орноштуруу географиясында кеңейтүү иш-чаралары көрүлүүдө. Атап айтсак, 2022 жылдын 21 сентябрында ошо министрлик менен Германия Федеративдүү Республикасынын иш менен камсыз кылуу боюнча федералдык агенттигинин ортосунда да өз ара түшүнүшүү жөнүндө меморандумга кол коюлду.
Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2022 жылдын 20 сентябрындагы номер 492 тескемеси менен бекитилди. Мындан сырткары азыркы убакта араб өлкөлөрүнө дагы жумушчуларды орноштурууга кол коюлууга жетишилди. Ушул 2022 жылдын 10 айында ушу министрликтин жарандарды чет өлкөдө ишке орноштуруу борборуна 44.683 адам кайрылып, миграция маселелери боюнча консультация алышты. Мындан тышкары өзүңүздөр билесиздер, министрликте ошол ыкчам түйүнү бар, горячая линия 1899 телефону. Ошондой эле азыркы убакта migrant.kg деген ошо сайтта, расмий сайт иштейт. Ал жерден ошо чет өлкөдө ишке орношууга байланыштуу маселелер боюнча чет өлкөгө кирүү, чыгуу жана чет өлкөгө чыгуу эрежелери, чет элдик эмгек рыноктору, кара тизме, юридикалык жардам жана башка маселелери боюнча толук маалыматты алса болот. Сайтка күн сайын ушул 500-төн 3000 адамга чейин кирип жатышат ушул күндө и керектүү маалыматтарды алышат. Муну менен катар чет өлкөдө ишке орношууну каалаган жарандар үчүн коопсуз шарттарды түзүү максатында өнүккөн мамлекеттер менен бир катар меморандумдарды түзүү маселелери иштелип келет. Буга чейин түзүлгөн келишимдерге ылайык бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын жарандары Улуу Британия, Германия, Түштүк Корея, Японияда жумушка орношуу мүмкүнчүлүгүнө ээ. Урматтуу жыйындын катышуучулары, министрликтин кыскача маалыматы ушундай. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Рахмат, Нурлан Сатбекович. Суроолор буга чейин берилип, такталып бүтүп окшойт. Анда уруксат болсо кийинки адам чакырсак, бул кеңештин ишмердүүлүгүнүн алкагында эксперттик жумушчу топторун түзүү боюнча сөз Улан Ногойбаевке. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеш төрагасынын алдында миграция кеңешинин катчылыгынын жетекчисинин орун басары. Рахмат. Урматтуу бүгүнкү жыйындын төрайымы жана катышуучулары, уруксат берсеңер, арабызда кыргызча толугу менен түшүнбөй калган адистерибиз бар эле, анан конокторубуз бар эле. Баяндаманы эки тилде алып барсам. Уважаемые коллеги, спасибо большое за предоставленное слово. Мы хотели бы рассказать о новом проекте, который мы запускаем на базе Совета по миграции. Это аналитический центр. Первый аналитический центр, который будет заниматься вопросами аналитики в сфере миграции и в сфере вопросов о торговле людьми. Но для того, чтобы этот аналитический центр на базе института докладчика, который был создан в сентябре, работал эффективно, мы приняли решение, что необходимо создать рабочие экспертные группы. Жанале Надира Азимовна жакшы нерселерди айтып кетти. Бириктүү жумуш тобу жана максаттуу иш чара депчи. Ошо бириктүү жумуш топтору түзөлдү деп атабыз. Бул топтордун негизинде жакшы идеялар бар, негизи проекттер, долбоорлордор бар. Бул проекттер, долбоорлор жеке эле Кыргызстан эмес, чет өлкөдө жүргөн биздин жарандардан түшкөн көптөгөн долбоор бар да. Поэтому, коллеги, если позволите, я хотел бы озвучить, какие именно направления будут затронуты, да, в аналитических наших документах и какие рабочие группы будут созданы. Первая рабочая группа – это в сфере разработки НПА и работы с международными договорами. Биринчи биздин жумушчу топ миграция жаатындагы мыйзам жана эл аралык келишим базаларды өнүктүрүү. Этот запрос был сделан на самом деле не нами, запрос был послан нашими соотечественниками за рубежом год назад. И на самом деле такая экспертная группа работает. Тут сейчас вышел из зала наш эксперт Улан Шамшиев. При поддержке наших партнеров была создана такая рабочая группа. И один из крупных документов, над которым мы сейчас работаем, это глобальный договор. Помимо глобального договора, также инициативной группой экспертной был разработан законопроект по обязательному страхованию. Но этот законопроект уже в первом чтении в предыдущем созыве рассматривался, поэтому мы продолжим работать также в этом созыве.
Экинчи топ болсо адам сатуу жана мыйзамсыз миграция менен күрөшүү. Но это наш предмет, вопросы миграции и вопросы о торговле людьми, они приоритетны в наших направлениях. И мы также приняли решение, что это будет одна из, скажем так, основных наших рабочих групп. И я хотел бы поблагодарить тех экспертов, которые присоединились, вот некоторые из них присутствуют в этом зале, к этой экспертной группе. Группа на самом деле также уже была сформирована. Она работала по законопроектам и по другим проектам. В частности, вот, был проведен совместно с нашими партнерами симуляционный тренинг. Это уже второй симуляционный тренинг на Иссыкуле по предотвращению торговли людьми. И там были задействованы практически все члены правительства, которые работают над этим вопросом. Поэтому мы эту работу продолжим, и экспертная группа теперь будет работать в Совете по миграции, немножко в новом формате. Вот, и хотел бы, пользуясь случаем, поблагодарить наших экспертов, потому что работа, как было отмечено сегодня, она безвозмездная. Вот, это, скажем так, энтузиазм, но плоды этого энтузиазма, я думаю, будут очень большие, колоссальные. Үчүнчү топ эмгек мигранттардын укуктарын, кызыкчылыктарын коргоо жана диаспоралык уюмдар менен иш алып баруу. Ну, это то, что мы сегодня уже много обсуждали. Вопрос сложный, тяжелый, и поэтому Совет по миграции только своими силами и экспертными силами министерств, ведомств, наверное, сложно будет эти вопросы решать, поэтому также было принято решение создать отдельную рабочую группу по защите прав и интересов. Как вы заметили, некоторые группы, они смежные, да, то есть в сфере миграции, поэтому они будут перекрестными, и эксперты отдельных групп имеют право работать также и в вышеперечисленных группах. Төртүнчү топ маданий жана гуманитардык байланыштарды түзүү. Опять же, сегодня очень много было об этом сказано, я постараюсь вкратце высказаться. Вообще Совет по миграции и секретариат Совета по миграции, мы тесно работаем в этом направлении. Язык, культура – это, скажем так, главное направление, по которому мы работаем с нашими соотечественниками за рубежом. И поступает очень много предложений. Здесь также у нас создана экспертная рабочая группа. И эти эксперты уже предлагают форматы взаимодействия и проекты, начиная от языка, культуры, телевидением, кинематографии, здесь тоже ребята присутствуют, члены команды. Поэтому этот блок, он очень даже, скажем так, обширно обхватан, и мы в этом направлении также работаем. И последняя группа – мекендештер үчүн инвестициялык мүмкүнчүлүктөрдү арттуу. То есть это при Совете по миграции было создано по запросу наших соотечественников за рубежом две общественные организации. Это Международная федерация мигрантов и Ассоциация мигрантов-инвесторов. Две молодые организации, но уже были запущены проекты, по которым две эти организации работают, но мы не останавливаемся только вот на этих двух ассоциациях, да, поэтому была создана опять же рабочая группа, которая будет работать в направлении привлечения инвестиций от наших соотечественников за рубежом. Это опять же инициатива наших соотечественников за рубежом. Буквально летом и весной наши соотечественники с Российской Федерации, Соединенных Штатов приезжали, и на сегодняшний день готовы проекты. Один крупный проект по реализации IT-хаба регионального в Иссыкульской области, он даже был готов для презентации нашему руководству в Нью-Йорке, когда президент был на Генассамблее ООН, но график, к сожалению, не позволил из-за событий, да, которые произошли в сентябре. Но наша команда, вот эта экспертная группа, она прилетит в Кыргызстан, и проект по IT-хабу региональному, он будет представлен руководству. В секретариате он уже был презентован, поэтому с правительством и с администрацией президента тоже мы работаем очень тесно, и такой крупный проект он будет представлен.
Но здесь не только IT-направление, то есть основное направление это будут регионы, МСБ, малый и средний бизнес в регионах. Поэтому часть проектов уже, кстати, запущена, работают. Просто, скажем так, предприниматели, они на этом этапе пока не хотят пиара по этим проектам. Как только появятся первые результаты экспорта и они пойдут в плюс, я думаю, вы в этих проектах тоже услышите. Вот на самом деле я вкратце хотел, чтобы не отнимать время, потому что у нас по регламенту следующие вопросы. В целом 5 рабочих групп. Они были представлены нашему руководству, спикер парламента осведомлен. И первое, какая задача была поставлена нашим руководством, это аналитика. То есть эти экспертные группы на самом деле будут заниматься аналитикой. И, как я отметил, при Совете по миграции был создан Институт национального докладчика по вопросам о торговле людьми. Этот институт также будет заниматься аналитикой и альтернативным отчетом по данному направлению. Поэтому первые исследования мы уже запустили на базе Института докладчика, и результаты мы в скором будущем вывесим онлайн. Я думаю, что начало уже есть. С вашей поддержкой и эти проекты будут реализованы. Чоң рахмат. Рахмат, Улан Кеңешбекович. Анда кейинки маселе бул талкуу жана башка маселелер болчу эле, бирок биз көргөндөй башында эле башталып кетти талкуу. Ошондуктан бул нерсени өткөзө берсек, анан Надира Зимовна белгилеп кетти эле, ушу чет өлкөдөн келген мекендештерге бир сөз берсек деп, арабызда Италия жергесинен келген Ноғаева Элмиричке отырат. Болса сөз беріп қойсақ, келіңіз ішке. Медюрев мырза, мынакей мен жанымда отырат, атайын Италиядан келді. Италияның Сардиния аралындағы ошол жерде Кальяри шаарында Унито Кыргызстан деп ошол уюм түзүп ошонун жетекчиси Эльмира Ноғаевайым. Анан ден соолугуна байланыштуу азыр тиштерин дарылатып аткан экен. Мен мага суранып жатат. Анан урматтуу Жамиля Кубанычбековна, Медербек мырза, урматтуу Жогорку Кеңештин депутаттары, урматтуу өкмөт мүчөлөрү, жалпы жыйындын катышуучулары, бүгүн аябай жакшы маселелер көтөрүлүп жатат. Анан мен Медербек мырзага терең ыраазычылык билдирем. Биз республикалык кыргыз тилинен тыгыз байланышта иштешип жатабыз. Албетте буга чейин деле ошол Жогорку Кеңеш бул миграция маселесин көп көтөрүп келишкен. Бирок бүгүнкүдөй мынакей азыр атайын ошол төраганын алдында ошо миграция маселеси боюнча кеңеш түзүлгөндөн кийин ансын Медербек мырзанын да өз тажрыйбасы мол экен. Бүт дүйнөдөгү мекендештердин башын бириктирип, азыр жакшы иш пландар түзүлүп атат да. Анан эми биздин да ошо республикалык кыргыз коом бул тагдырыбыз бирдей. Республикалык кыргыз коомунда мамлекеттен бир сом албайт. Бирок ошого карабастан дүйнөдөгү бүт кыргыздар менен мекендештер менен тыгыз байланышта иштешип атабыз. Миграция кеңеште ошонтой баягы кээде алда жакшы экен, баягы жокту керек таптырат, өйдө ылдый чаптырат дегендей ошол аракет кылып, анан мен бир аз маалымат ретинде айтып коеюн. Ошо республикалык кыргыз коом мынакей тил жана маданият деген гезитти чыгарып, ушул гезитти да ошо мекендештерге ошол жеткирип атабыз. Анан максат ошолордун балдары эне тилин унутуп калбасын деп. Эне тилин унутуп калчу болсо Кыргызстанды унутат. Кыргызстанды унутчу болсо ошол мекендештерден келип аткан жанагы 2 миллиардтан ашык доллар ошол 10 жылдан кийин токтойт да. Англияда англисче, Германияда немисче, Россияда орусча сүйлөп калчу болсо бүттү. Ошон үчүн тил маселеси өтө курч коюлуп атканы, биз ошол Медербек мырза менен эришип иштешип аткандагы маселе ошонун болуп атат. Анан мен ушул мүмкүнчүлүктү пайдаланып бүгүнкү Жогорку Кеңешке келе бербейбиз. Массалык маалымат каражаттарын айтарым. Ошол бизде бир жаман сөз бар да, ошол тентип кетти деген. Тентип жүрөт деген. Анан бул миграциянын жакшы жагын алыш керек. Анан жазганда биз баягы тияктан ошол бирөөнү токмоктоп кетиптир, уруп кетиптир, зордуктап кетиптир, камалып кетиптир, ушуну жаман сөздөр жазабыз дагы. Ошол чет өлкөдө биздин мекендештерибиз буттарына туруп, жумуш ордундарын түзгөн мекендештерди айтпайбыз да. Мына мен кудай дейин ошол Европада, Азияда бүт ошол мекендештерге барып жолугушуп атам. Кээде ушунчалык кубанасын, сүйүнөсүн, ушундай мыкты мекенчил мекендештерибиз бар да, ошол жерден жумуш ордундарын түзүп жаткан. Анан ошондуктан ошол кээде тагдырда жаман тагдыр, жакшы тагдыр деп коет. Ошол жакшы тагдыр дегенде ошол жакшы мекендештерибиздин ийгиликтерин дагы ошол биз массалык маалымат каражаттарынын
чагылдырып турсак, демек бул жакта турган ата-энелер дагы кубанышат да. Биздин балдарыбыз да ошондой болсо экен дейт. Антпесе жаман жагын айтып берсек, өтө жаман. Миграциянын жакшы жактары эмне? Жакшы жактары мына өзүңүздөр көрүп атасыздар. Американын мурда президенти Барак Обаманын ата-энеси тигил Африкадан Америкага барбаса ал президент болуп эле жок беле. Мына Англиянын премьер-министри түпкүл Индиядан барган экен, азыр премьер-министр болуп калды. Лондон шаарынын мэри түпкүлү Пакистандан экен, азыр ошол жигит чоңоюп Лондон шаарынын мэри болуп калды. Балким Кыргыздын да бир азаматтары чет өлкөдө мамлекет башчысы болуп калышы мүмкүн, министр болуп калышы мүмкүн, депутат болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн миграциянын жакшы жагын алышыбыз керек. Биз эле кыргыздар эле баягы четте жүргөн жокпуз, башка улуттарда жүрүшөт. Анан эми ошол Европага барганда мына бир маселе биздин алардын суранычы, өтүнүчү жана айдоочу күбөлүгү боюнча. Ошону Европа, Россияда жарактуу сөз жок. Ошол Европада да ошону жарактуу кылса болобу деп. Себеби биздикилер баштар барып тапшырышат экен, экзаменден өтпөй калышат экен. Анан кайра тапшырышат экен. Себеби улам акча кете берет экен да. Ушундагы жана элчиликтер бар. Азбек Маматович, ошол жанагы айдоочу күбөлүгү боюнча, балким ушул маселени дагы мен билбейм, ошол жерлердеги жана элчиликтерде ошол балким ошого бир көңүл бөлүшүп, биздин мекен Европадагы айрыкча ошол Италияда мынакей Италияны да айтып атат, ушул бул биринчи маселе. Анан экинчиси жанагы биздин мекендештер барганда 120, 130, 140 доллардан жана пенсияга беришет экен. Анан кийин албетте 10 жыл, 15 жылдан кийин кайра кайтышат да. Тигил акча тиякта калып атат. Балким кайтарда ошону бир 60%-ын алып кетсек болобу деген дагы ошондой ушул кандай карайсыздар ушул маселеге? Ого макулдашуу керек албетте. Айдоочу күбөлүгү боюнча эми чында билсеңиздер керек, эмне үчүн бизде Россия Федерациясында биздин улуттук айдоо күбөлүгү колдонулуп атат. Ал жерде башка мамлекеттин айдоо күбөлүгү колдонулбайт. Биздики эле колдонот. Эмне үчүн дегени, ал мыйзам менен бекитилген. Россия Федерациянын мыйзамында бар ал. Себеби орус тили бизде расмий тил деп Конституцияда жазылган үчүн, ошон үчүн ушундай жеңилдетилген шарт киргизилген. Башка бир дагы өлкөгө Россия Федерациясы улуттук айдоочу күбөлүгүн колдонбойт. Ошондуктан бул жерде ушундай маселе бар да. Анан бул бир, анан экинчи эми биз мындай изилдеп көрөлү ушул маселени талдап да. Бул ошол кайсы мамлекеттин мыйзамында кандай нормалар бар да. Аны изилдеп көрсөк болот. Сиз айткан маселени да талдап. Россия Федерациясына колдонгондун бир себеби ушул да. Экинчи маселе, сиз пенсия боюнча көтөрдүңүз. Мисалы ошол эле Италия менен биз азыр ал жердеги биздин жарандардын көбөйгөндүгүнөн биринчиден биз элчилик ачтык. Билесиздер ошо. Экинчи маселе, жарандардын азыр алар менен биз эми сүйлөшүү жүрө баштады пенсия маселеси боюнча. Тиешелүү биз долбоорду биз аларга бергенбиз. Бирок алар баягы Европа биримдигинин мүчөсү болгондуктан алардын көп мындайча айтканда тиешелүү макулдашуусу оор болот экен. Себеби алар ошол Евро биримдиктин маселе эмелерине, тиешелүү келишимдерине шайкеш келтирүү маселелери бар экен да. Ошондуктан бул маселе бир аз оорураак болсо керек деп ойлойм. Бирок ошол эле учурда биз мына бул эң көп биздин жарандар барган мамлекеттер азыр мына Кореяда, эми Турция, Казакстан, Россияда ал белгилүү. Андан башка мамлекеттер менен биз сиз айтып аткан мына социалдык багыттагы келишимдер боюнча, ошол эле пенсия маселеси же башка маселелер боюнча биз аларга тиешелүү келишимдердин долбоорлорун бере баштадык. Алар менен бул маселе боюнча иш жүрүп атат. Себеби бул маселе барган сайын бул көбүрөөк көтөрүлө баштайт да. Ошондуктан биз бунун артынан иш болуп атат. Эми биз ойлойбуз, эми элчилик болгондон кийин бул дагы иш дагы жакшыраак жылганга өбөлгө түшсө керек. Бул багыттар боюнча биз иштейбиз. Рахмат, Азбек Маматович.
Сізге чоң рахмат. Баяғында мен Ташкентке барарда сізге жолыққам, сіз елшілікке чалып, аябай жолаушылар жақсы болды. Әлбетте, анан аларда ошо Өзбекстан мекендештер, боордоштордун мекендештердин ошо өтүнүчү болду. Ал балким муну жанагы билим берүү министрлиги улуттук китепкана бир колго алыш керек экен. Көркөм адабият жетишпейт экен. Ошол жана Төлөгөн Касымбектин, Түгүл Байсырбектин китептерин сурашты. Мен Медирбек мырзага бул маалыматты да айтып коеюн. Балким ошол китеп чогултуп туруп, ошол аларга бериш керек го Өзбекстанда кыргыздарга. Аны Медирбек мырза да бир өтүнүч. Мына азыр Элмирайым ошол Кальяри шаарында УНИТО Кыргызстан уюмун жетектейт. Анан жаштар калуучулар балким ошо 3 айга Италияга барып иштей турган болчосо, жана эмгек келишимдерин түзсө болот экен да. Муну дагы колго алсак болот. Себеби жаштар студенттер жанагы каникулга чыкканда барып ошол Италияга барып иштеп келсе болот экен. Муну баягы келишим түзсө болот экен да. Сардиния аралына ошолдорун. Анан ошо анан дагы толугураак өзү айтат го ошолдорун. Баарыңызга ийгилик каалайм, жакшы. Рахмат, Райымжан агай. Жакшы кенен маалымат бердиңиз. Элмиричке сизге да ден соолук. Чоң рахмат. Буюрса мен ойлойм жыйындан кийин чыгып алып, ошол кененирээк талкуулайбыз берсе. Рахмат. Кийинки маселе боюнча айта кетсек, талкуу маселеси болуп өттү. Кудай буюрса жакшы эле болду окшойт кенен эле. Бул жерде бизде ошол продакшн, Залкар продакшн студиясынын өкүлдөрү турат. Булар тарабынан бир аябай жакшы бир кинотасма тартылган экен, келечек деп. Ал жерде ошол миграцияга басым жасап, билим берүү, кыскасын айтканда Кыргызстанда болгон көйгөйлөрдүн баары чагылдырганда, биз рахмат силерге жана кинонун премьерасына чакырган эле бардык, барып канчалык премьераларга барып жүрөбүз, бирок ошол залдын ортосунда кинонун тасманын ортосунда тура калып, элдер кол чапкан кинону көрө элегем да. Ошондой бир жакшы бир жагдайлар болду. Чоң рахмат. Бул кинону тартыштын булардын максаты ошол биздин жарандарга ошол Кыргызстанда болгон маселени көтөрүп чыгып, ошол кино аркылуу жеткизсек, анан бийлик өкүлдөрүнө жеткизип, ошол көйгөйлөрдү чогуу чечсек деген максат экен. Азыр ошол 17:00-дө батыш залында 1-кабатта кинотасма көрсөтүлөт. Эгер мүмкүнчүлүк болуп, убакыт болсо түшүп көрүп кетсеңиздер болот. Анан негизги максат ошол кинотасманы өзүңүздөр жакшы билесиздер. Жакшы кинотасмалар бул Бишкек, Ош, Каракол, Жалал-Абад ошол чоң шаарлардан өтөт дагы, айылдарга жетпей калат да. Биз миграция кеңеши ушул Залкар продакшн студиясынан суранып, мындайча айтканда, өзү суранып, ошого биз жардам берелик. Ошону аймактарда таратуу боюнча жардам берели деп сөз алдык элек. Ошол жаатта мен ойлойм, Кыргызстандын ичинде Маданият министрлигине жана билим берүү жана илим министрлигине сурансак, ушуга жардам колго алышылып койсо. Анан чет өлкөлөрдөгү мекендештерге да жеткирүү маселеси бар. Ал жагын да колго алыш кылабыз дедик. Ал жагынан ошо тышкы иштер министрлиги жана эмгек, социалдык камсыздоо жана эмгек министрлигине сурансак, ушуга бир колго алыш кылып жардам берип койсоңуздар. Урматтуу жыйындын катышуучулары, ошол кеңештин бардык күч аракети мекенибиздин бакубаттуулугуна жумшоо идеясы менен башталды. Ушул кеңештин иш форматына да көңүл бургум келет. Көп көтөрүлгөн маселелер, суроолор бүгүн айтылып эле калбастан, катчылык тарабынан тиешелүү иш жүргүзүү зарыл. Менин жеке оюм боюнча бул маселелердин мамлекеттик органдарынын, мекендештерибиздин жана өнөктөш уюмдар менен биримдиктин ортосундагы тыкыз маалымат алмашуу системасын жоктугунан келип чыгууда. Ошондуктан биринчиден мекендештер менен мамлекеттик органдардын ортосунда маалымат тармакты түзүү керектигин баса белгилеп кетүү зарыл. Маалымат алмашууда жаңы заманбап санарип технологияларын колдонуу зарылчылыгы учурдун талабына ылайык. Мисалы, интернет тармагында мекендештерге керек болгон маалыматты алуучу бирдиктүү маалымат булагын ишке ашыруу керек деп ойлойм. Ушундай эле бүт керек болгон маалыматты камтыган сайт ишке кирсе, чет жактагы мекендештерибиздин көптөгөн экономикалык, социалдык көйгөйлөрү тез жана оңой чечилмек. Кеңештин өзүндө ошол маалыматтык тармакты
борбордук бөлүгү маалымат алмашуу аянтчасы катары эсептесек болот. Ушул аянтчаны келечекте жаңы деңгээлге чыгаруу үчүн болгон колдообузду көрсөтөлү. Барыңыздарга рахмат, ишиңиздерге ийгиликтерди каалайм. Jamila Qonishbekівна, жана Шайлөк Атазов мырза бир өтүнүч кылды, ушул кеңешке бир каражат жагынан колдоо көрсөтсөңүздөр. Ошондо аябай жакшы болот эле, дагы колдор узарат эле да булардынчы. Биз иштешкенге жакшы болот. Барып жолугуштарга биз менен чогуу барып берсе аябай жакшы болот да. Быйыл мен мына Сахалинде болдум, Камчаткада болдум. Аны албетте чогуу барып берсе аябай жакшы болот эле. Көп алар да ойлорун айтат эле ошолдордун баары. Медербек мырза. Рахмат, төрөгага сиздин сунушуңузду жеткиребиз. Эске алып, ишке ашырууга аракет кылабыз. Рахмат. Рахмат, чоң барыңыздарга. Ийгилик каалайбыз. Рахмат.